Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштаймын. Алла Таала алкыштар, мактоолор, даңктоолор болгон болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Адаттагыдай суроо жоопко кезек бермекчибиз. Биринчи, сиздерден WhatsApp'тан келген суроолорго жооп берип кетмекчимин. Instagram'дын негизги жерин карасаңыз, ошол жерде суроолор үчүн номер тиркемеге коюлган. Анан сабактын экинчи бөлүгүндө онлайн келген түз эфирде көрүп аткан көрүүчүлөрдүн дагы суроолоруна жооп берип кетмекчибиз. Өткөндө 825 суроого келип токтогонбуз. Саламатсызбы дейт. Мусулман адамдын саламдашуусу билесиз. Ассаламу алейкум менен башталат, анткени ар бир тамгасына жооп берилет. Мен аябай кыйналып атам дейт, суроом бар эле. Мен турмушка 2013-жылы чыккам. Кудайым буйруп 2 балалуу болдук, 7 жыл жашадык. Тынбай эле белгисиз карыз боло берди дейт. Кош иштеп жардамдашып жүрдүм, бирок эмнеге алганын айтпайт, калп айтат. 7 жыл көчпөгөн квартира алган жок, муздагына карабай канча жерде жашадык балдар менен. Акыркы карыз деп коюп кайра эле чыга бергенде төркүнүмө келип барбай койдум дейт. Демек күйөөңүз кумар оюндарына илешип калган деген сөз. Көбүнчө ушул кумар оюнуна илешип калган адамдар ушинтип карыздан башы чыкпай, улам ар бир жалгандын башын баштап, же үй бүлөсүнөн кабары жок, же өзүнүн кылып аткан тыңгылыктуу ишинен кабары жок болуп, кумардын түгү ушул жамандык менен бүтмөкчү. Телефон менен кел, телефон чалып дейт. Жашайлы деп коет. Ошентип маани бербей жүрө берди дейт. Мен талак сураган жокмун, оңолот деп ишендим аябай. 1 жыл төркүндө жүрдүм. Анан чындыгында мен тажадым, сотко арыз жазып ажырашам дедим. Бирок такыр бир дагы процесске келбей койду. Сот анан көңүлү жок экен деп кыркып койду. Бирок күттүм. Ошентип дагы 1 жыл өттү. Ал ортодо телефон менен балдар тууралуу сүйлөшөбүз. Карызым бүтсө жашайбыз деп жүрдү. Бирок 2022-жылы күзүндө Россияга кетти. Иштеп келем кайра деп көрсө, ал эч ак эле бир аял менен жашап алыптыр. Мага 2023-жылы талак деп жазып ийиптир. Жаман көңүлүм ооруду. Бирок керегим жок болсо мейли дедим. Бирок кайра чалып мен эмес деп карганда күтүп жүрдүк. Эми жайдан бери сени көрөйүн деген көзүм жок, кыжырым келет сени көрсөм дейт. Эмне кылдым мен сага? Күт дедиң, балдар атасы калбасын деп күтүп атам десем, сен өзүң ажырашып алгансың дейт. Ошондогу талакты мен жазгам дейт. Ойлонуп жашагым келбей калды дейт. Ошондо талак мага түштү беле 3 жолу. Балдарым үчүн деп күйөөм деп дуба кылып аткам. Ошондо мага бул күйөө эмес болуп калабы? 4 жыл чайналдым. Эми тынчыл аны күткүм келбей калды, бирок балдарымдын алдында өзүмдү аябай күнөөлүү сезип атам, эмне кыларын билбей атам дейт. Сизден да ката кеткен, анткени төркүнүңүздө 1 жыл жүрүп алыпсыз. Анан баягы бир нерсени тактай элек туруп эле күйөөңүз менен ажырашканга башында аракет кылдыңыз да сиз. Баягындай ЗАГСты кырктырганга, талак алганга атып аракет кылып 1 жылдап жүрдүңүз. Кыйынчылык кезде аял заты таштап кетпестен ошол намазын тургузуп, 5 мал намазын даарат менен тамак аш жасап, күйөөсүнө дуба кылып, чогуу ошол кыйынчылыктан суурулуп чыкканга аракет кылыш керек болот. 1 жылдагы бул өтө аз убакыт эмес, төркүнүңүздө жүргөн. Анан эркек адам эми ушундай болуп калды. Ыйманы күчтүү болбосо, ошондой бир башка аялды таап алыш, ыйманы алсыз эркектерге бул көнүмүш адат катары билинип калды. Анан талак маселесине келсек, сиз талак сурабай эле өзү эле телефондон талак десе, 3 эмес 3 миллион жолу айтса да талак түшпөйт. Анткени талакта мен сага деп таандык кылыш керек, андан кийин бердимде өткөн чакта айтылыш керек болот. Күйөөңүз Кыргызстанга келсе, ошо фатва бөлүмүнө ээрчитип чогуу барыңыздар. Ага чейин да талак айтылды беле, жок беле, бирок сиз сурабаган жагдайда диги жерден 3 жолу талак деп эле коюш менен талак түшпөйт. Күйөөңүз Кудайдан корксун. Анткен күндө да аял заты антип зарыгып күтүп отурган болсо, кумар ойноп, же бир иштеген ишинин жөнү жок, антип аялын таштап койгон жакшы эмес. Ал дагы сиз да Кудайдан коркуп, талак түшпөгөн болсо, болду, ошол үй бүлөнү кайра чыңдап бекемдеп, түз жакшынакай алып кетүүгө аракет кылып тырышыш керек болот. 826-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Сизден совет алайын дегем дейт, кеңеш алайын дегем дейт. Күйөөм ичип ургандыктан башка жашайбыз. Менин жообумду бербей жатат. Бир кызыбыз бар, каралашпайт. Өзүм Москвада иштеп багып жатам, күйөөм чалып алып жаман сөздөр менен сөгөт, кантип туура жолго салса болот? Күйөөңүз сиз менен биргеликте Москвадабы же Кыргызстандабы? Айбыга турган, мындай уяла турган чоң устаздар болсо, экинчиси ошол ата энеңиздердин ортосунда жүздөштүрүп, ата энени жолуктуруп, жүздөштүрүп.
жакшынакай жашайм десе сөзүн бериш керек. Анан ичип келип алып сизге кол көтөрүп бир күнү Кудай сактасын башыңыз жарылып өмүрдөн өтүп кетүү коркунучу боло турган болсо, ал учурда ал күнөөкөр болбой талагын бериш керек болот. Ал учурда сизди мындай жашоодон айырып кое тургандай чоң коркунуч туулуп жатса, анан ичкенине тооба кылып коем, үй бүлөнү жакшынакай жашап кетели десе, мындай сөзүн уккан, айбыккан, уялган, корунуп турган улуу адамдардын астында, ата эненин эки тараптын ата эненин астында, кудагыйлардын астында жакшынакай жигиттик сөзүн берип анан жашаш керек болот. Бул ичкилик биздин элдин түбүнө жетмей болду. Кайсыларыбызга ичебиз, мен дагы деле түшүнбөйм ошону. Андан кийин 827 суроого келдик. Ассаламу алейкум дейт. Менде суроо бар эле. Абысынымдын баласы менде эле таштап салып кетип калган. 6 айдай болуп калды дейт. Марттан бери Москвада кайным экөө жашайт. Баласында мамасы бир чала элек дейт. Апасы эми бала чоңоюп 2ге чыгайын деп калды. Бала менен иши жок. Такырга бара албайт. Жок, бербей, кайным анда-санда чалып турат дейт. Баланы бербей койсом болобу дейт. Жок, бала алардыкы. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таалам айтат, бирөөнүн бакма баласын дагы багып алган жагдайда, учурда дагы силер өз атыңарга өткөрүп албагыла. Атасы белгилүү боло турган болсо, өз атасына таандык кылып чакыргыла деп келет. Ошол себептен эми алардын кемчилиги экен, эскертип айтыш керек. Балаңыздар мына 2ге чыгайын деп калды. Өз ата энесин таанып, өз ата энесинин астында мээрим көрүп, жакшынакай баладай чоңоюш керек. Дүйнө таап, бирок баланы жетимсиретип койгон жакшы эмес. Эң чоң байлык бул үй бүлө, бул бала чака, келечек урпактар болмокчу деп бир эскертиңиз. Анан баласын сурап аткан болсо өздөрүнө беришиңиз керек болот. Сиз баккандын кадимкидей соогун аласыз. Атүгүл адам тирүү эткен жаныбардын баардыгына бир койго барып чөп салып жем берип койгон үчүн канча сооп жазылат. Ал эми сиз бүткүл ааламды куткарганга тете соопту мындай бир алып атасыз деген сөз. Анткени бир адамды сактап куткарып калуу бүткүл адамды куткаргандай, сактагандай ошол бир сооп берилет. 828 суроо. Ассаламу алейкум, таксыр дейт. Сиздин сабактарыңызды угуп, көп суроолорума жооп таап жатам. Аллах ыраазы болсун сизден. Сизден дагы сурай турган суроолорум көп. Таксыр, баарын жазсам өтө эле көп. Жүрөгүм ооруп, жан дүйнөм тынч эмес. Пендебиз, жаңылабыз да. Убагында калкалап карындашым деп көрбөгөн кыз эле. Карындашым деп коргобогон, ушулар деп карашпаган, иш акча дешкен, анан жаштыгымды болгон башымдан өткөн окуя дейт. Жолдошума жетип ажырашууга жетеледи дейт. Бирок күйөөмдүн кечиримин алдым. Ошондо дагам отто жүрөк ооруткан сөз айттым. Бетим чүркөө болуп уялып атам. Эми ошо агам менен катташпай койсом кандай болот? Мен Алла ыраазычылык үчүн кечирдим, бирок өтө катуу жүрөгүм ооруп калды дейт. Күйөөмдү эми кечирдим. Балдар үчүн деп алып, күндө эзилип атат. Буга чейин деле жашоо ошол эле болчу. Анан дагы көбөйдү дейт. Уруш чатактан алам. Биздин үй бүлөгө дайым кайнэжелер аралашат. Ошолордун айтканы болот. Биздин үй бүлөк. Биз шартыбызга карап жашайлы десем, бир туугандарым алар деп мени четке түртөт. Бизди уруштурган. Мени жаман көргүзгөн ошол кайнэжелер. Ажырашсам мен айылга жаманат менен ушакташып жарыялашат. Менин ата-апамды айтышат. Эмне кылсам болот? Акыркы учурда өлүп кутулам го силерден деп калдым. YouTube каналыңызга суроо жоопто ушул тууралуу сабак өтсөңүз көрөт элек. Күйөөмө угузат элем, калтырбай көрөм, намаз окуйт элем. Окуй албай жүрөм. Намаз окусам чын окуйбу, жалганбы ким билет, иши кылып дешет. Арак ичип отуруп мага ар нерсе дей беришет. Сиз маани бербеңиз. Мышык майга жетпей саксык тептир деген бир элибизде нускалуу сөз бар. Эми өздөрү арак ичип отуруп намаз окуган адамды чын окуп атабы, жалган окуп атабы деп тескегенге антип көз көрүнө жамандаганга кимдин укугу бар? Кудайдын астында дагы ал нерсе берилген эмес. Сиз аларга теңелбеңиз. Сиз дитиңизди коюп, көңүлүңүздү буруп, ынта коюп, ыхлас менен намазыңызды окуңуз. Намаз окулган үйдө бара-бара ошо күнөөлөр барып токтолот. Сиз намазыңызды таштап койбоңуз аларга эрегишип. Биз намазды жараткан Алла үчүн окуйбуз. Акыры айланадагылардын сөздөрү таасир берип, үй бүлөмдөн ыркы кетип, баары бир деген сезим менен жашоо уланып атат. Эч нерсеге көңүлүм жок, бир нерсе кылайын деген десем, уруксат дагы жок дейт. Күйөөңүз сизди колдош керек. Эгерде ушуну YouTubeга чыккандан кийин ушул суроо жооп сабакты уга турган болсоңуз, сиздин күйөөңүзгө, агабызга кайрылып айталы. Антип жеңебизди кор кылганыңыз жакшы эмес. Өзү намаз окуп, акыйкатка моюн сунуп, динибизди колдон келишинче карманып, сизге жакшынакай таза жубай болоюн деп аракет кылып жатса, жан үрөп.
Сиз анан көрүнгөн адамдын сөзүнө кирип, арак ичилип ошол жерде, ошого карабай келинчегиңиз, жеңебиз мазакталып жатса, шылдыңдалып жатса, кошулуп жатканыңыз бул чоң күнөө болот. Сиз дагы келиңиз намазга бел байлаңыз. Намаз бул өмүрдүн акысы. Акыретте эң биринчи сурак намаздан болот. Намаз өмүрдүн берекесин алып келет. Кимдин жашоосунда кадимкидей мындай шарттарына, намаздан алына турган сабактарга маани берилип, кунт коюп, ынта менен намаз окулунса, ал өмүрүндө береке пайыз коштолот. Жашоосунда тапканында береке пайыз болот кадимкидей. Намаз бул өмүрдүн берекеси. Ошон үчүн сиз эжебизди жакшынакай жардамдашып, колдоп сүрөп, сиз дагы намазга келиңиз. Бул дүйнөдө ошол динди шылдыңдагандарга, динге акарат келтиргендерге, ошентип аялы намаз окуп атса, ар жакта арак ичип алып шылдыңдагандар эртерээк тооба кылбаса акыретте оор жагдайга дуушар болуп калат. Эми биз эч кимди коркутуп үркүтпөйбүз, ал Алланын өзүнүн өкүмү. Алланын өзүнүн өкүмү, бирок ушул нерселерди эртерээк токтотуп, жеңебизге, эжебизге жардам беришиңиз керек болот. Дагы бир суроом дейт, күйөөм карызга продукт алдырган, мен төлөйм деп, эми берели десем, анан деп коюп жүрөт, 3 жыл болуп кетти. Андан бери менин туугандарымдан да акча алып бербей жүрөт. Мен беришим керек, ортодо мени коюп алган, ал карыз акыретте менден суралабы? Мен иштеген акчага ээ кылдырбай ошолорду берейин десем дейт. Жок, ошол карызды күйөөңүз төлөбөй атса, жакаңыздарга кыямат тасылып калат, эртерээк сиз төлөп коюшуңуз керек болот. Анан туугандардын ортосунда карыз алып, мамилени антип эмне кылбаш керек? Алыстатып, суук түшүрбөш керек. Эң жакшысы туугандар, тууганчылык гана сый мамиле сакталганы жакшы. Карызды ойлонбой, жеңил ойлоп алган адам эртең өкүнүп калат. Бул боюнча жана керектүү хадис китебимде дагы карыз маселесине кеңири токтолгонмун. Карыз өтө зарылчылык болуп, башка жол табылбай, альтернатива калбай калган учурда гана алына турган ал зарылчылык болуп эсептелет. А бизде элибиз жеңил ойлуулук менен эртең кутулам деп, ниети бекем эмес болуп алып, анан кыйналып калган учурлар көп кездешет. Бисмилля. 829 Ассаламу алейкум дейт, мен каарылыкта окуймун дейт, Куран жаттаймын деген сөз. Пенчак Силат атындагы спорт менен алектенсе болобу? Эрежесинде башка тепсе урса болбойт экен. Соревнованияга дейт, мелдешке катышса болобу дейт. Сиз ушундай иним, биринчиден ушундай аракет кылыңыз медреседе. Биринчи көбүнчө маани бере турган, алгачкы кезекте, биринчи кезекте маани бере турган нерсе Куранга ынта коюп жаттап алыңыз. Анан экинчи кезекте кыргыз тилинде китептерди, адабий китептерди алып окуп, кантип туура жазылып аткандай ошо тилиңизди байытыңыз. Анткени ошо Курандын ичинде камтылып жаткан берметтер кыргыздын адабий жеткиликтүү тилинде элге сунушталып берилиш керек. Ошондо адамдардын окуму анып, кадимкидей көңүлдөрү бошоп, ошол нерсеге ыраазы болот. Кыргызча жазганда, баягындай кыргызча тактаана жазганга аракет кылыңыз. Анан экинчиден, пенчак силат деген бул Индонезияда чыккан спорттун түрү. Бизде боордош казак бауырлар, туугандар көбүрөөк акыркы убакта бул нерсе менен алектенип келет. Башка мээге урбаганы менен мен ойлойт элем, канткен күндө да спорттун жаңы түрлөрү чыга берет. Сүннөткө жакыныраак спорттун түрлөрүн тандасаңыз жакшы болот. Мисалга андай сууда сүзүү. Сууда сүзгөндө дененин бардык баягындай бөлүктөрү иштеп, адамдын мындай боюна дагы, ой жүгүртүсүнө дагы кадимгидей сонун таасирин тийгизет. Сууда сүзүүгө, атка минүүгө, жаатууга, эми азыркы тапта сиз сууга сүзүүгө аракет кылыңыз. Анан медресе шартында көп деле чыга албайсыз да сиз. Эртең менен болуп калабы, кечинде болуп калабы, арасында бир футбол ойноп калышыңыздар мүмкүн, волейбол ойноп калышыңыздар мүмкүн. Ошого бир караңыз. Анан бирок пенчак силат башка урбаганы менен, теппегени менен баары ден соолукка кас келтире турган болуп калса ал жакшы эмес. Ошон үчүн сууда сүзүү спорттун бөлүгүнө, күрөшкө, жанагындай уяттуу жерлер жабылып турса, ошо күрөшкө маани бергенге аракет кылыңыз. Кийин 830 Ассаламу алейкум дейт, менин суроом дейт, тарикат деген өзү эмне, кандай болот, динибизде орду кандай? Тарикаттын динибизде орду бар, бирок ал акыркы баскычта болот. Жебрейил периште, Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадиске ылайык, чоочун бейтааныш адамдын кейпинде келип, жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында отурган адамдар чоочун дейин десек, сапардын изи көрүнбөйт дейт. Сапардан адам чарчап, чаалыгып, кыйналып калат эмеспи? Ла юра алейхи асарус сафар деп келет. Сапардагы чарчагандай бир түс көрүнбөйт. Бирок антейин десек, вала я'рифуху минна ахадун, биздин эч кимибиз аны тааныбайт экен. Ошентип аппак кийим кийип,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында бөктүшүп, чөктүшүп отуруп, тизесин тизесине тийгизип, колун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тизесинин үстүнө коюп, ахбирна анил иман, иман деген эмне деп, акыйда жүрөктүн акысы болгон, акыйда Кудайга болгон ишенимден сурады. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүт жооп берди. Иман деген Аллага иман келтирүү, акырет күнүнө иман келтирүү деп бүт иман шарттарына туура келген жоопторду берди. Андан кийин ахбирна анил ислам, андай болсо исламдан кабар берсең деди. Дененин акысы бул шарият маселелери. Намаз, орозо, зекет, ушул нерселерди пайгамбар саллаллаху жооп берди. Анан акыркысы ахбирна анил ихсан. Ихсан деген мархала жөнүндө, баскыч жөнүндө кабар бер деди. Сиздин сурооңуз мына ушул ихсанга байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ху ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак." Ау кама кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Аллах Таала сени көрүп, билип турат деген сезимди жүрөк орнотуп туруп, ибадат кылууң деди. Сен Аллах Тааланы бул дүйнөдө көрбөсөң дагы, Аллах Таала сени көрүп турат. Ошондой бир улуу сезимди жүрөк орнотуу деген сөз. Кур'ан-ы Каримде да "Кад афлаха ман заккаха." Ким ол нафсисин жаман нерселерден, мындайча айтканда жүрөгүн жаман ойлордон, мактануудан, көрө албастыктан, ичкүйдүүлүктөн, арамзалыктан, жүрөктүн оорулары бар. Адамды мындай бир диндар болуудан, иманы күчтүү болуудан тозо турган күнөөлөр бар. Ошолордон ким нафсин тазалай турган болсо, ал чындап ийгиликке жетишти, Аллахтын ыраазычылыгына жетип, Аллахтын бейиши менен сыйланат деп келет. Бул сиз сурап аткан маселе ошондой. Бирок айтайын дегеним, эмне үчүн акыркы орунда дедим, ан үчүн биринчи адамдын ишеними, акыйда жаатында Ахлү-сүнна вал жамаа, мисалы Матуриди акыйдасы боюнча чоң, Ахлү-сүнна вал жамаа акыйдасы боюнча анын илими, билим деңгээли жогору болуш керек. Андан кийин шарият маселелерин ордуна коюш керек. Анан ал маселе келмекчи. Түрк туугандар дейт, тарикат жөнүндө Куранда айтылган деп истихара окушат. Түшүн мечитте ошол жаатта иштегендерге айтып жорутушат дейт. Анан тарикат алышат экен. Ал алган тарикат ошол убактагы шейхине байланыштуу. Мындайча айтканда ошол шейхине рабыта кылышат. Бир нерсе болсо эле шейхим жардам бер дешип, көздөрүн жумушуп, ошол шейхин элестетишип, аны менен сүйлөшөт экен. Бул кандай болуп калат? Күн сайын рабыта кылып зикир кылбаса каза боло берет. Жазасы да оор дешет. Мен Турцияда медреседе окуп жүргөндө айтышып, мен да истихара окуган элем. Бирок какой-то неприязнь бар болчу дейт. Аллах жананын элчиси барда эмне үчүн каза болуп калган шейхтен жардам сурайбыз деп, анын өкүмү кандай? Менин да тарикатым каза болуп калган болобу дейт. Мен мындай деп сүйлөйүн сизге. Рабытаны алымдар, мисалы Абдул Кадир Иса Хакайканет тасаввуф боюнча акыйкат кептер деп, Раматылык Чубак устаз берген китепте бүт анын шарттарын жазган, бирок аны көпчүлүк адамдар ошол илимдин деңгээлинде кыла алышпайт. Ошон үчүн сиз медреседе илим алып аткан себептен башка нерсеге көңүл бурбай, ошол Куран сүннөттүн негизинде имам Абу Ханифа рахимахуллах алып келген биздин улуу имамыбыз, фиq имам Матуриди рахимахуллах бизге кеңири баяндап берген акыйданын негизинде сиз илимиңизди тереңдетиңиз. Жана башында хадис менен баштабадымбы? Акыйда маселесин ордуна коюңуз, андан шарият маселеси, андан тарикат маселеси, таският нафс, адеп ахлак маселеси кийин келет. Ошон үчүн сиз бул деген сөз албетте илимде такыбачылык коштогой ала бер деген сөз эмес. Сөздүн төркүнүн туура түшүнүш керек. Акыйда илимин окуп атканда дагы, фыкых, адал арам илимин окуп атканда да такыбачылык шарт. Ал сөзсүз, адеп ахлак шарт. Бирок илим окуп аткан учурда илимди жыйыштырып коюп, ары бери көчүп жүрүп, анан кол берем, анан тарикатта болгон бул студенттин өмүрүн жеп коет, ал кийин келет. Ошон үчүн буга көңүл буруш керек. Ошол адеп ахлак илиминде Шейх Юсур устазыбыз айтат, чоң бир эреже бар. Ал-мультафиту ла ясил. Атайын Аллах Таала илимге алып келген болсо, баланы ошол илимди ары бери кылчактап, илимден тозо турган нерсе менен алектенип калуу, алектенип калса, ары бери кылчактап карап калса, ал максатына жетпейт дейт. Анан Шейх Салим Абу Ас устазыбыз айтат, А'ла анва'i зикри ал-илм. Бул чоң устаздардан бери келе жаткан эреже дейт. Эң чоң Алланы эскере турган зикир бул илим деп эсептелет. Ошон үчүн сиз медреседе окуган болсоңуз, башка нерсеге кылчайып көп карай бербестен, илимди тереңирээк окуңуз. Ошол акыйда жаатында, фыкых жаатында, жанага кызмат кылынган нахви, сарф, синтаксис, морфология, балага, жетик тил, мантык, логика жана башка илимдер бар. Ошол илимдерди түшүндүрүү үчүн буларга жакшыраак көңүл буруңуз. Анан Кудайым насип кылса, бара-бара чоң бир алым даражасына жетсеңиз, ошол учурда кызганбай тургандай, өзүм эле алыммын, өзгөлөр алым эмес деп мындай теңсинбей кое тургандай эмес, ошол илимди жеткире тургандай, ошол убактан адеп ахлак өзүнүн учуру келет. Бирок ага чейин илим алыш керек. Көптөгөн балдар илим албай эле башка нерсе менен алек болуп калат, бул жакшы эмес.
Бул жакшы эмес. Анан Алладан түз сураганга аракет кылышыбыз керек. Ар бирин айтпадыкпы? Работанын өзүнүн кылдат тартиптери бар, бирок аны ар бир адам жакшы аткара албайт. Ошол себептен биз илим ээлери жазып кеткен китептери менен алектенип, ошол түз багыттан тайбаганга аракет кылсак жакшыраак болот. 831 сура. Ассаламу алейкум дейт. Менин атым Айчүрөк, жашым 34 жаштамын. 7 баланын энесимин дейт. 3 баламды жердин койнуна тапшырганмын дейт. Сизге жооп берип атка, мен аябай жүрөгүм сыгылып атат дейт. Өзүм кыйналып жүрсөм, жолдошум кыянат кылып атат. Келиндери менен телефондон сүйлөшөт. СМСти жазып, телефонуна пароль коюп алат дейт. Сүйлөшпө десем мага сөгүнөт, мага көңүл бурбайт, телефонду чукулап түнкү 3-4кө чейин WhatsApp'та кыздар менен сүйлөшөт. Менин көңүлүм эч нерсеге көңүлүм жок болуп бара жатат, чарчап калганмын дейт. Балдарым түшүмө кирип атат. Баягы 7 баланын энеси болсоңуз, 4 баланын көзү тирүү болсо, Аллахым жакшы бир эрезеге жетип, эли жерине кызмат кылган, эмгеги сиген, тың чыккан уул кыздардан болсун. Кайтыш болгон 3 чүрпөңүз түшүңүзгө кирип атат да ошондо, түшүмө кирип атат, ээрчитип атат, апа, бас кеттик деп жатат, жашоого көңүлүм жок болуп атат, сиздин насааттарыңызды аябай кунт коюп угамын, намаз окуйын деп аракет кылып атам, бирок такыр көңүлүм жок болуп атат эч нерсеге дейт. Баягы шайтан жаш балдардын кейпинде де келип ошентип жүрөм, өзүңдү өзүң өлтүр деп түшкө кире берет, азгырыпчы. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түс бөлүндө шайтан азгырып кире албайт. Инна шайтана ла ятамассалу би деп имам Абу Дауд риваят кылган хадис кылайык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, шайтан менин кебете кешпиримде, түс бөлүмдө азгырып кире албайт дейт. Жанагы Шамаил Мухаммадия деп пайгамбар чачы кандай болгон, бети өңү кандай болгон, ошого ылайык келсе шайтан азгыра албайт. Анан кээде баланын түсүндө келип деле азгырат. Бул учурда сиз ошо шайтан азгырып атат, кулак салбаңыз, намазды окуңуз, насааттарыңызды угамын деп атпайсызбы, кунт коюп. Бул Алла Тааланын жана Алланын элчисинин насааты. Мен сизге ошону жеткирип атам. 5 маал намазды тургузуңуз. Анан сиз 5 маал намазды тургузгандан кийин илим окуңуз. Өзүңүздү мына азыр муфтияттын хаттамында турган Ахлу Суннат вал Жамаа Ханафи мазхаб кармалган жакшынакай аялдар үчүн окуу жайлар бар. Ошол жерлерге барып, албетте күйөөңүздөн уруксат алыңыз. Сиз үй бүлөлүү адамсыз. Бала чакаңыздын бүт оокат жайын койгондон кийин жакшынакай иштер болгондон убакыт ажыратып 1-2 саат болсо да илим алууга аракет кылыңыз. Анан Алланын сөзү болгон Куранды жаттаганга аракет кылыңыз. Эч болбосо ошо Раматылык Чубак устазыбыздын эмне деген сонун сабактары бар. Акида Тахавия бүт ошону конспектлеп угуп чыгыңыз. Адал арам боюнча сабактары бар устазыбыздын. Ошо интернетте канча деген устаздардын сабагы бар. Ошолорду угуп, конспектлеп, анан Куранды жаттаганга аракет кылыңыз. Күчтүү бир устаз аны таап туруп. Сиз Аллах менен алектениңиз, пенде күйөөңүз өз сизге кайтып келсин. Анан Кудайдан ынсабын тилеңиз. Ата азыр кызганычтан өзүңүздү күйгүзүп жок болуп кетпеңиз. Анан бул эми сизге айткан кеңеш. Сиздин күйөөңүзгө айтар элем, ушундай 7 баланы төрөп берген аялды сиз таппайсыз. Баатыр эне десек жарашат сиздин жубайыңызды. Баатыр эне десек жарашат. Кудайдын астында дагы, сиздин астыңызда дагы. Эмнеге дегенде, азыр дене боюн ойлоп, балалуу болбойм деп күйөөсүн көзгө илбей жүргөн аялдар болуп калышы мүмкүн. Эми биз аял затына сөз тийгизбейбиз. Бирок анын астында сиздин аялыңыз 7 бала төрөп берип атса, 3 баладан минтип кайтыш болуп, эми ал оор нерсе. Сөз менен айтыш кыйын, бирок башка келсе кыйын нерсе болот. Ошонун баарына макул болуп жаныңызда жүрсө, сиз түнкү 3кө чейин кыздар менен сүйлөшүп жүргөнүңүз жакшы эмес. Бул арам нерсе болот. Адалдан жолдору бар, эгер анчалык эле бузулуп кетип атсаңыз. Бирок канчалык адилеттүү болосуз, кандай, ал маселеси да каралыш керек. Аялыңызды колдоп, такыбачылык кармап, 1-күн, 4-күн орозо кармаңыз. Ошончолук эле баягы делебеңиз козголуп, шахватыңыз козуп турган болсо, Кудай сактасын. Анан аялыңызды сыйлап, балдарыңызды окутуңуз, 4 балаңызды. Эгерде ким адалга каниет кылса, арамга эч качан эметпейт, көз артпайт. Ал ошо шайтандын жана нафсинин азгырыгы. Аялыңызды колдоп сүрөп, жакшынакай жашоодо чоң максат коюп, балдарыңызды окутуп калбайсызбы ушундай тынч заманда. Анан күйөөңүздү сабактарга жөнөтүңүз, алымдарыбыздын сабактарына жөнөтүңүз, Максат Тамланын сабагына жөнөтүңүз, Абдышүкүр устазыбыздын сабагына жөнөтүңүз. 832 сура. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз дейт, Аллахым ыраазы болсун сизден дейт. Ар дайым жаңы чыгарыштарыңызды көрүп турам, көп билбеген нерселерди билип алдым. Аллахым ыраазы болсун. Менин суроом. Мен мындан 15 жыл мурун ажырашып кеткем, убагында динден түшүнүгүм жок эле.
Аллахыма чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Алхамдулилла, азыркы учурда намаз окуп жоолукка келдим. Аллахымдын колдоосу менен. 15 жыл мурун жолдошумдун башын дубалап алган коллегасы дейт. Ошол бир аял дейт. Мен капа болуп, жаш болуп кетип калгам. Жолдошум деле ал убактылуу деп ойлогон. Ошентип айтчу, бирок тиги аял үйүнө кирип алган. Ошентип жолдошум айла жок жашап калган. Анан жигит аял дейт, ал аял төрөп берди дейт. Мен бир уулум колумда, бир уулум ичимде кеткем дейт. Аллахыма шүгүр, уулдарым чоңойду. Мен көп нерсени түшүндүм. Кечирдим диги аялды да. Жолдошумду дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн толук кечирдим. Чоң уулум 16га чыгып паспорт алаарда номерин табып, күйөөңүздүн номерин табып, эми болору болду, боёсу канды, балдарың чоңойду, фамилияңды берип катыш деп айттым. Макул деп эле диги аялынан коркуп такыр келбеди. Эки уулумдун тең фамилиясы менин атамдын аты менен катталган. Кандай кылсам болот, кеңеш бериңизчи. Мага талак да берген эмес. Мен турмушка чыгып жолдошума кызмат кылып, бактылуу үй бүлө кургум келет. Кандай кылсам болот? Атанын орду бөлөк болорун атам өтүп кеткенден кийин түшүндүм. Азыр балдарыма атасы жөнүндө айта берем. Ал атаңар, эгер телефон чалып же жолугуп калсаңар жакшы сүйлөгүлө деп. Турмушта өйдө ылдый болот. Силердин тиешиңер жок. Капа болбогула деп. Айылдарыбыз жакын эле, бирок 15 жылда бир жолу басып келбеди балдарына. Аллахым ыраазы болсун сизден, устаз. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Аллахым сиздерге көптөгөн суроолорго жоопту жакшы түшүнүктүү кылып айтып бересиз дейт. Аллахым ыраазы болсун сизден. Дагы бир рет Аллахым ыраазы болсун, Аллахым ыраазы болсун сизден. Ушул видеону күйөөңүз угуп атса, Кудай Тааладан суранып кетмекчимин. Күйөөңүздүн жүрөгүндөгү иманы козголуп, ынсап ойгонуп, балдарына кайтып келсин. Эми ал аялдан корко тургандай кандай? Кудайдын каарынан корксун. Эртеңки оор эсеп кысаптан корксун. Аталык милдетти өтөшүбүз керек. Биз азыр укукчул заманда жашап кеткенбиз. Биринчи моюндагы милдетти так өтөш керек. Ал ошол аялдан корко турганда эмне? Эркек деген эркектин эрки болот, сүрү болот. Айтыш керек. Тескеринче ал аял Кудайдан коркпойбу? Жакшынакай жашап аткан үй бүлөнү бузуп кирип анан өзү күйөөсүн тартып алып анан ушинтип. Сиз антип күнөөгө батпаңыз. Жоопкерчиликти сезиңиз дагы, балдарыңыз менен катташыңыз. Мейли жашабаган жагдайда дагы балдарыңыз менен ата катары катташыңыз керек. Эртең кыздарыңыз чоңоюп турмушка чыкса, жанында тоюнда кызмат кылып, ошол жерде батаңызды берип узата тургандай болушуңуз керек. Келинчегиңиз менен жашабасаңыз дагы. Анан эжекесиз болсо, күйөөңүздү чакырып, коркпо, сүрдөбө, эч ким сени эч нерсе кылбайт, жакшынакай сүйлөшөлү деп маңдай теске чакырыңыз дагы. Анан кандай болду экөөбүздүн жашообуз? Сен мага талак бере элексиң, ажыраша элекпиз. Экөөбүз кандай болуп калат? Эгерде тиги аялыңдан биротоло эле коркуп, эми сөз чынынан бузулбайт, жашабайм десең, анда талагымды беришиң керек. Мен дагы өзүмдүн турмушумду ойлоп, балдарым ата болуп бере турган бир адамды табайын деп айтышыңыз керек. Балким ошондо намысы козголор. Болбосо күйөөңүз күнөөкөр болот. Ошентип башыңызды ачыктаңыз. Балким ал сиздин жакшы бир колдоо сөзүңүзгө муктаж болуп жүргөн чыгар. Болбосо ошондой сизге ажырашып талагын бериш керек. Сиз дагы жашоодо жакшы адамдар бар иншалла. Ошо балаңызга ата боло турган адамдар, ошолор менен жакшынакай турмуш өткөрүшүңүз керек болот. Күйөөңүз жоопкерчиликтен корксун. Аталык милдетти өтөш керек. Бүгүнкү учурда көп балдардын акысына кирип калып атабыз ошентип. Балдар толук кандуу үй бүлөдө чоңойбой атат да, тилекке каршы. 833-суроо. Ассаламу алейкум уста, сизге суроом бар эле. Эгерде адам ички даараты жок намаз окуса, намаз өтө. Ички даараты деген истинжаны айтып атат. Ажаатканадагы тазалыкты. Чоңго баргандан кийин унутуп калса намаз өтөбү дейт. Эми улуу сөз уят жок. Угармандар, буга мындай жакшыраак маани бериңиздер. Ажааткана барганда же суюк чыгат, заараны айталы, же мындай коюу бир нажисат чыгат, эми аны айтпай эле коет. Бу суюк нажисат бар го, качан намаздан тыят, намаз өтпөй калат. Эгер карул каф деп айтат, алакандын жумшагындай жерге заара жайылып, ушундан да чоң жайылып кетсе, ушул өлчөмдө жана ушундан чоң жайылып кетсе, намаз өтпөй калат. Заара денеге, ал ар бир адамдын алаканынын жумшагындай жеринен жайылып, ушундай өлчөмдө, же андан чоңоюп кетсе, намаз өтпөй калат. Намаз өтпөй калат. Анткени анын барып нажисатты тазалап, заарадан тазалап кийим кийүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми оор нажисат чыгып калса, экинчи нерсе.
вазну дирхам деп коет, 5 грамдай өлчөмдө чоңураак болуп ошондой тийип булганып кала турган болсо, кечиресиздер, мен кечирим сурап айтамын сиздерден. Ал учурда намаз өтпөй калат анда дагы. Ошондой бир өлчөмдө салмакта жанагындай жайылып кете турган болсо. Бул боюнча Хашият тахта ала маракил фарахта истинжа истибра истинқо деп келет. Нур Идахта Шейх Шурумбулали айтат, жана бир катар биздин Ханафи китептерибизде өзү истинжа маселесин, ажааткана маселесин толук ордуна коюп, тазаланып, көңүлү бошомоюнча дааратка кирбесин деп айтат да. Анан экинчиден эми ал унутулуп калып, окулуп калыптыр. Эстеп көрсүн канчалык деңгээлде суюк нарса же коюу нарса жайылып кетти. Этияттчык үчүн кайтарып окуп койгону жакшы, кийинкисине атайын кийинки намаздарына көңүл буруп истинжа маселесин жакшынакай окуп түшүнүш керек болот. 834-сура саламатсызбы дейт. Мен сизге Сыкыл областынан Түп районунан жазып атам дейт. Билесиз да, мен дагы Түп районунан боломун, Көч айылынан. Жазып атам дейт. Жолдошум экөөбүз, экөө менен жазасыз. Жолдошум экөөбүз дейт. Үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болду. 3 балабыз бар. 2 кыз, 1 уул. Жолдошум 20 жылдан бери стройкада дейт. Курулуш жаатын иштечүбү дейт. Былтыр октябрь айында Россияга кетем деп чыкты. Балдар чоңойду, жетишпей калдым деп. Жиберим келген жок, бирок сөз берип шариятта 4 ай даватка чыкса болот. Мен ошондой болуп барып келейин деди. Иштеп барып келейин деди. Айттым, көп үй бүлө бузулуп атат, барбачы деп. Уккан жок. Ошентип акыртуу кетти. Октябрь айынын аягында бизге шашып бир аз эле отун даярдап үйдөн качып кеткендей кетти. Ушундай бир сезим болду дейт. Эми аялдардын жүрөгү сезет да. Бирок эч нерсе көргөн жокмун. Уккан жокмун. 4 ай иштеди. Күнү түнү сүйлөшүп аттык, бирок жүрөгүм жаман болуп жатты. Мен ушундай болуп атам десем урушуп коюп койду. Көп өзүң жаман ойлоп атасың деп. Жолдошум келди Кыргызстанга 4 айдан кийин. Келген күнү бир аял чалып баарын айтып берди. Жолдошум экөө Кыргызстандан эле таанышып чогуу кетишиптир. Россияда бирге болушуптур. Мен чалганда эч нерсени билдирбей, көргөзбөй, кыскасы байкатпаптыр. Ал аялга мени жамандап, мени ненемди, бир туугандарымды жамандап, ыйлап айтып берчү экен. Айтор мен абдан жаман киши экенмин. Азыр келип алып сүйөм күйөм деп 200 жүздүүлөнүп жатат, кантем. Көп алдайт экен. Ар бир сөзүн алдап, түз сүйлөгүсү келбей, башка адамдарга да алдап эле турган адам болуп калыптыр. Жооп берип коюңузчу суранам. Биринчиден сиздин никеңиздер бар. Анан ушундай жашап атканда никеңиздерди үй бүлөдөн ажыратам деген ар кандай аялдын сөзүнө кирбеңиз. Ал аял жалган айтып атат. Эми эркек адамдан антип ыйлаганы, кээде мындай апыртып ийгени, кээде эркектен кетип жаманда ыйлап калышы мүмкүн, бирок ал аял сиздин үй бүлөңүздү бузам деп атат. Анын катыгын берип, жообун берип, биздин үй бүлөгө аралашчу болбо. Кандай болсо да ал менин эрим, ал менин күйөөм. Сен ошондой кемчилик менен жамандап атасың, мен ошол кемчилигине да ыраазымын, ыраазы болуп тийгенмин деп, жанагы аялдын өзүнүн жакшынакай катыгын берип, жообун берип бүтүрүңүз дагы, анан күйөөңүздү маңдай теске отуруп айтыңыз. Эркекчилик кылып, ушундай жаман жолго барып койсоң, эркекчилик эмес, ал шайтандын жолундагы эркекчилик да. Жаман жолго барып койсоң, мен үй бүлө үчүн, балдар үчүн кечирейин. Бирок мындан кийин ачык, жалганды аралаштырбай, карагандай калптын башын токубай, жакшынакай жашайлык десек, баардык ачыгын айтып, эми жакшынакай жашап кетели деп, күйөөңүз менен маңдай теске отуруп сүйлөшүңүз. Анан жанагы аялдын сөзүнө маани бербеңиз. Ошондой шайтандын жолун тутунган кээде адамдар чыгып калат да, бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп. 835-сура. Ассаламу алейкум уста, сиздин сөзүңүзгө, кеңешиңизге муктаж болуп кайрылып жатат элем. Биз жолдошум экөөбүз 17-18 жылдан бери чогуу жашап келе жатабыз. Бирок былтыр билдим. Ишинде өзүнөн 3 жаш улуу аял менен сүйлөшүп жүрүп үйлөнүп алганын. Телефонунан сообщенияда дейт, кат аркылуу анын боюнда бар экенин көрүп калып, ошондон баштап экөөбүз урушуп кеткенбиз. Жолдошум тиги аялга кетет. Мени менен жашабай турган болуп, ошондон кийин 2 айдан кийин мага WhatsApp'тан талагын берет. Сообщение аркылуу дейт, кат аркылуу 3 жолу бердим деп. Бирок андан көп өтпөй 1,5 айдан кийин кайра келет, жарашалы балдар үчүн деп. Тиги аял менен жашабай калдым деп. Албетте тиги аял убактылуу пайдаланып калып атат да, тилекке каршы. Эркектер мындай эстүү болуш керек болот да. Өзүнүн аялындай эркекти эч ким сүйбөйт, никесиндеги аялдай эч ким сүйбөйт, кадырлабайт, кастарлабайт, барктабайт, сүйбөйт, күйбөйт, күтпөйт дагы. Ошон үчүн өз аялынын кадыр баркына жетиш керек болот. Бирөөнүн убалында да калбаш керек ошентип. Телефондон 3 жолу талак бердим деп өткөн чакта айтса, талак түшүп калат. Эгерде бир сөздү кайталоо максатында айтпаса, 3 талак түшүп калат, аны менен жашоо болбойт. 3 жолу талак бердим деп айтып, анан эч жерге батпай калганда сиз менен келип жашап атканы. Күйөөңүздү ээрчитип, Бишкекке барып фатва бөлүмүнө барыңыздар.
Эгерде Кыргызстанда эмес, Россияда болсоңуздар, анда күйөөңүз менен бирге бизде телефон номери бар. Мынакей Инстаграмга кирсеңиз, ошол жерде чыгып чалыңыздар, админдер байланыштырат. Эгер Кыргызстанда болбосоңуз. 3 жолу тарак берген түшүп калат. Күйөөңүздөн тактап сурайбыз го бул маселени, бирок эң жакшысы сиздер ээрчип фатва билимде муфтиятка барыңыздар. Ушундай бир эссиз, эрксиз эркектер көбөйүп бара жатат да тилекке каршы. Балдарды жетиштирип, чоң максаттарды коюп калуунун ордуна, эгер эркекчи өзү өтө бир адилеттүү болгон болсо, чоң максаттуу болгон болсо, аял түшүнөт аны. Анан адалды таштап арамга барып аткан бул жакшы эмес да негизи. 836-сура Ассаламу алейкум дейт. Аллах Таала илимиңизге берекесин берсин. Биринчи сурам, жаш балам бар, намаз окуп атканда ойгонуп ыйлап калат. Катып калат деп корком дейт. Мындайча айтканда катуу ыйга эметипчи. Мисалы 5 намазын окуп жатканда 4 рекет сүннөт окулган соң кызымды алып уктатып коюп 4 рекет парзын урантсам болобу же кайра башынан окуу керек? Эң жакшысы намазга киришпей туруп, балаңызды уктатып коюп киришкениңиз жакшы. Эми ойгонуп калса, албетте убакыт бар болсо, сүннөттөн кийин парзды зарылчылык жок болгон болсо, өтө чоң бир зарылчылык. Улап окуганы жакшы, бирок зарылчылык болуп калып, убакыт бар болсо, албетте балаңызды уктатып коюп, анан келип 4 рекет парзды окутушуңуз керек. Бирок өзүңүздү уктап кошо намаз каза болуп кетпесин. Анан да намаз казан айтылган учурда окуй албай калган учурлар көп болуп атат. Намаз окуп кеткичекте окуп койсом болобу дейт. Болот, бирок эң жакшысы намазды башында окуганы жакшы. Анан болот экен деп кечиктирип намаздар каза болуп калат да. Шайтан дароо эле бир учурда адамдын намазынан мындай бир алдап койбойт. Келет намазды башынан кечиктирип окуйт, убакыт барга ушинтип баштайт. Аял кишинин түйшүгү көп билебиз, ошентсе дагы азан айтылганда окуганга аракет кылыңыз. Экинчи дейт, бул суроону бергеним үчүн адепсиздик болсо кечирим сурайм. Апам жалган сөздү көп сүйлөйт, аны баары эле билет. Калпты кошуп көп сүйлөйт. Бул деле бир оору болуш керек, менин оюмча дейт. Акыретін ойлоп корком, дуа кылам, бирок айта албайм. Капа болуп жүргөнүндө катуу тийбесин дейм. Кантип жеткирсе болот, ата-энем динден кабары жогураак адамдар дейт. Күйөөңүз бул учурда сизге жардамчы болуш керек, акча топтоп, анан диги инилериңиз, бир туугандарыңыз болсо, ошол акча топтоп туруп ата-энеңиздерди умрага жөнөтүңүздөр. Ошол жерден бир жүрөктөр ачылып кетсин. Жалгандын түбү жакшылыкка жете элебейт да. Жалгандын түбү жакшылык менен аяктабайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва иннал казиба яхти илал фужур." Жалган айтуу көптөгөн күнөө иштерге жетелейт. Күнөө иштердин түбү билесиз өкүнүчтүү бир жайга жетелеп коюшу мүмкүн да. Кудайым мынсап берсин, намазыңызды калтырбай дуа кылыңыз. Эми ата-энеге биз акыл үйрөтүп даават кыла албайт экенбиз. Дуа кылабыз, анан иман сабактарына жөнөтүңүз, таалимдерге, аял заттарын таалим болот, таалим сабактарга жөнөтүңүз. Анан туугандарыңыз менен бир аз акча топтоп, күйөөңүз түшүнүп туура көрсө, умрага жөнөтүңүздөр. 837-сура Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Мен сизге Жалалабадтан жазып жатам дейт. Атым Нур Мухаммад, жашым 28-де. Менин сизге суроом бар болчу. Мен 3 күндөн бери эле 3 түрлүү түш көрүп жатам дейт. Биринчиси, үйүмдүн ичинде 4 адамды көрдүм. Алардын баардыгынын жүзүндө нур бар болчу. Оң колунда жыгач, үйдөгү тапчанда отуруп бирдекелерди сүйлөп атышат. Экинчиси, эртеси күнү сарпай кийип жатам. Биринчи күнү көргөн 4 аксакал олтурган тапчанда дейт. Үчүнчүсү, сиз менен чогуу олтуруп, сиз мага баян айтып берет экенсиз. Мен аны ыйлап угуп отурат экенмин. Ушул суроомо жооп берип коюңузчу дейт. Эми нурлуу аксакалдар бул жакшы, демек жакшы амалыңыз кабыл болгон экен. Сиз бир жакшы сооп иш кылыпсыз, ошонуңуз Кудай тараптан кабыл болгон экен. Анан таяк бул диндин тиреги болгон намаз болмокчу. Ошон үчүн намазга көңүл буруп, көптөгөн нафил намаздарды окуңуз. 5 мал намазды калтырбай окуңуз. 5 мал намаздын тегерегиндеги сүннөт намаздарды калтырбаңыз. Бекемделген 12 рекет болот. Анан тобо намаз, андан сырткары шүгүр намаз, муктаждык кажет намазын калтырбай окуңуз. Иншалла даражаңыз бийик болот. Анан Кудайым берекесин берсин. Ошо сабактарым сизге өтүмдүү болуп атты, Аллага шүгүр. 838-сура Ассаламу алейкум. Суроо мындай устаз дейт. Жашым 21-де, бир кыз бар. Ал кызды алайын деп жүргөм. Көп убакыттан кийин ал кыз зордукталган кыз экенин билдим. Ал кыздын айтышы боюнча аны күч колдонуу менен өз макулдугу жок болуптур. Бирок анын айтканы чынбы, калппы билбейм. Чын төгүнүнө жеткен жокмун дейт. Ушундай учурда кандай кылышым керек? Ал кызга үйлөнсө болобу? Ал маселесин эч кимге айтпай эле же башка кызга үйлөнүш керекпи? Кененирээк айтып берип коюңузду өтүнөм. Рахмат. Кандай десеңиз ошону кылганга даярмын. Туура жолун айтып коюңузду өтүнөм дейт. Бул жерде бир канча учурлар бар. Биринчи, Аллах менен кеңешип истихара окуңуз. Кандай болот ушул деп. Анан өзүңүз зинага жакындабай таза жүргөн болсоңуз, албетте такыба кызды алганыңызга жетпейт. Ошон үчүн истихара окуңуз.
ошол кызга үйлөнгөнүм кандай болот? Диним үчүн, дүйнөм үчүн, акыретим үчүн. Кудай түшүмдө бир белги бер. Жакшы болсо агам кирсин, жаман болсо мындай бир кара кызыл өңдөр кирсин. Көкүрөгүм ой сал деп. Анан экинчиден, ал кыз менен ортоңуздарда эч нерсе болгон жокпу? Бул суроо берип атканым өтө маанилүү. Кызга үмүт берип ишендирип койгон жоксузбу? Кызга үмүт берип ишендирип алам, сүйөм, күйөм деп туруп. Албетте үйлөнүүгө чейин сүйлөшкөн жакшы эмес, бирок кызды ишендирип үмүт берип койсоңуз, анда истихараңыз жакшы чыкса алыш керек аны. Алыш керек да, бир мусулмандын айыбын жашырыш керек, ишениш керек. Эми азыр ал кыз такыба болуп, жолук салынып, жүзүнөн нуру көрүнүп турган болсо, ишениш керек. Эми адам жөн жерден жалган айтпайт да. Бизде иман алсырап, адамдарга болгон ишенич да жоголуп кетти да. Ишенич да жоголуп кетти. Андай учурда анда ал кызга ишениш керек болот, алыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен сатара муслиман сатарахуллаху яумал кияма." Имам Ибн Мажа риваят кылат. Ким бир мусулмандын айыбын жаап жашырса, кыяматта Аллах анын көптөгөн айыптарын жаап жашырып, бейиштен орун насип кылат деп айтат. Истихара окуйсуз, анан ал кызга үмүт бербедиңизби? Ал кыз азыр чындап тобо кылдыбы? Ошону бүт баары байкаш керек болот. 840-суроо, 839-суроо экен. Ассаламу алейкум устаз, сабактарыңызды дайым угам, мен Куран жаттап жатат элем, бирок негедир Куран жаттаган учурда ушунчалык мээге кирбей уйкум келип, башка иштерге азгырылып кетем. Эмне кылсам болот? Куран жаттоо мен үчүн аябай кыйын болуп жатат. Шайтан ошондой адамды Куран жаттатып, элге мындай бир Курандын нурларын чачып, Курандын акыйкатын, Курандагы катылып жаткан нечендеген баа жеткис, барктуу берметтер бар, ошону жетүүсүнөн адамдар туура жолго эргешип, ээрчип кетүүсүн шайтан каалабайт ал. Ошон үчүн шайтан сизди ар кандай сунналар менен алаксытып атат. Эреже бар: ал-мультафиту ла ясыл. Эң чоң ишти сиз кылып атасыз. Алланын жараткандын сөзүн жаттап атасыз. Ошон үчүн жараткандын сөзүн жаттап атканда, көкүрөккө түйүп атканда, жадымга сактап көкүрөккө түйүп атканда, буга жолтоо боло турган, кедергиси тие турган, зыяны тие турган бардык бөгөттөрдү сиз өзүңүз Кудайга ла хаула ва ла куввата илля биллах деп дуаны айтып, ошол нерселерден алыс оолак болуңуз. Куран жаттоодон азгыра турган нерселерди токтотуңуз. Телефон сизге зыян болуп атабы? Телефонду кое туруңуз. Сиздин досуңуз китеп болсун, Куран болсун. Анткени кылчактаган адам максатына жетпей калат, жолдон ары бери чыгып, тайсалдай берген адам. Анан экинчиден, эртең менен кеч дуаларга бекем болуңуз. Эртең менен кеч дуалар. Мисалы эртең менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаздардан сөз дуа кылат эле. Аллахумма инни ауду бика минал жубни вал бухл. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимге риваят кылган хадиске ылайык эртең менен не дейт? Аллахумма инни аудука минал хамми вал хазан. Аллахым кайгыдан жана жашоондо өйдө ылдый чоң сыноолордон өзүң сакта. Вал аджзи вал касал. Алсыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, чоркоктуктан сакта. Вал жубни вал бухл. Сараңдыктан сакта, коркоктуктан сакта. Ошентип акырына чейин кете берет. Бул сизге кереги тиет, ошо жалкоолуктан сакта дегени ошол сизге кереги тиет. 840-суроона орозо кармаңыз, нафил намаздарды көп окуңуз. Иншалла шайтан ошол учурларда сизге күчү жетпейт. Дуаларга бекем болуңуз. 840-суроо. Ассаламу алейкум устаз, сизге биринчиден терең ыраазычылык билдирем. Экинчиден, устаз дейт, соц тармактарда өз сүрөттөрүн койгон кыздарга эскертүүңүздү айтып кетесизби? Жана негизи эле мусулман аял заты шарият боюнча кандай кийинүүсү керек, зарыл кененирээк айтып кетесизби дейт. Бүгүн ушунубуз менен биз баягы WhatsApp'тан келген суроолорго жооп берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азыр сиздерден келген суроолорго өтмөкчүбүз. Эми албетте сиздин сурооңуз маанилүү, көптөн бери эле жооп берип келебиз. Аял заты колдон келсе, баягы соц тармактарга сүрөт койбогону жакшыраак. Жаман ниеттүүлөр аны пайдаланып кетет. Анан азыр сыйкыр күчөгөн, терс дубаларды окуган заман күчөгөн учурда ошол сүрөт аркылуу дагы баягы жаман дубаларды окутуп койбосун. Жакшы көз карайт, жаман көз карайт. Аял затынын сулуулугу бул келечек жолдош үчүн гана да, келечек жолдош үчүн. Анан кээде окуу үчүн, башка үчүн зарылчылык болуп калса, сөзсүз өз сүрөтүн эмес, башка бир белгини, жакшы бир цитатаны билим тармагында коюп койсо болот. Тагдырда жазылган нерсе сөзсүз эле жүзүн тартып коюп, ошол аркылуу анан күйөөнү табат деген сөз жок да. Тагдырда жазылса, үйүнүн төрүндө отурган кызга дагы Кудай таалам таква инсанды жөнөтөт. Илимдүү, билимдүү дээринде бар. Андан дагы зарылмаса эле ошол соц тармактарга чыгып, керели кечке акыл үйрөтүп, бирок ошол үйлөнүп, үй бүлөсүн, күйөөсүнө кызмат кыла албай, кайната, кайненесине кызмат кыла албай, балдарына жетишерлик тарбия бере албай калса, бул анда Кудайга жакпайт. Бул Кудайга жакпай калат. Аял заты деген Алланын астында эң чоң ибадат, сыйынуу болгон намаздын өзүндө дагы намаздын башынан акырына чейин 4 мазхабта тең эреже бар. Халул мар'ати мабниюн алас сатр. Эркектен өзгөчөлөнүп намаз окуйт. Мазхаб тутунган 4 мазхабта тең аял менен эркектин ортосунда айырма бар.
Мазхаб тутунбагандарга ал бөлек эми, аларга даба жок. Аялдар эркекче, эркектер аялдарды окуп калат. Негизи бүт хадистерде тең, 4 мазхабта тең бүт далилдер бар. Ал жерде аялдын намазы эркектен өзгөчөлөнөт. Кандай? Ыйба менен, сыпайы, адептин, уят жерлери жабыла тургандай, оркой чыгып көрүнүп калбай тургандай таризде ыйба менен, ынсап менен окуйт. Намазда ошондой болуп аткандан кийин анан соц тармакта жөн эле деген сөз. Анан аял затын кийими боюнча такыбачылыктын негизинде хиджабы бул парыз болот, намаз сыяктуу. Жүзү менен кол ачык болот, анан калган жерлери жанагындай денеси өтө баягындай кандай десем, денеси көрүнүп, денесинин баягындай бою, тулку бою көрүнүп калбагандай болуш керек. Ошол учурда да биздин элге өөн учурай турган өтө кара жанагындай кийимди кийип албаш керек. Жакшынакай такыбачылык ыктап кийинсе болот. Алдыда бул суроолорго да кенен жооп беребиз. Азыр эми сиздерден келген суроолорго жооп берип кетмекчибиз, онлайн суроолорго. Биринчи суроо мындай деп келген экен. Ассаламу алейкум устаз, менин жашым 14-тө, намазды баштасам болобу дейт. Эркек баланын суроосу экен. Эгерде балагатка жетип белгилер боло турган болсо, намазды баштайсыз. 12 жаштан деп айтат, кээ бир алымдарыбыз 15 жаштан деп айтат. Бул эми ар бир географиялык чөлкөмдөргө жарашат. Эң акыркысы ошол 15 жаш деп айтат. Эми кээ бир гана сөздөрдө 18 дейт, бирок ал өтө мындай бир навадир сөздөрдөн жанагындай улуу сөз уят жок, түшүркөп, эркекте урук келип кала тургандай болсо, үнүңүз жоон болуп, жанагындай башка белгилери бар, балагатка жетүүнүн белгилери болсо, намазды башташ милдет болот сизге. Намазды башташ милдет болот. Андан кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз, иним дейт. Эмне устаз дейт. Үтүр коюшуңуз керек. Иним эмне иш кылса да артта болот. Ишинен майнап чыкпайт деген сөз да. Намаз окуйт, эч жалкоолонбой иштейт, ооруп калат, ар кайсы жер эмне кылсак болот, дем салдырыңыздар. Демек жакшы иштейт, ошого баягы көз сөз тийип кетип атат. Дем салдырыш керек, анан сөзсүз эле аларды байыта бербей, анткени шылуундар көп болуп кетти да дем салуу жаатында. Бизнес кылып адамдарды 10 жылдай беришип жүргөндөр көп. Жыргал Карике, Нур Мухаммад кары жакшы устаздар бар. Ошол кишилерге дем салдырып, анан өзүнө өзү дем салганды үйрөнүп, эртең менен эч дуаларын окуп, ошол жүрсүн, Кудайым буйрса ишинен берекесин тапкан болсун. Тахажжуд намазы жөнүндө кенен айтып бериңизчи, Калсбек мырза, азаматсыз рахмат дейт. Эми Аллах көрүп билип турат, биз аракет кылып атабыз да, Кудайдын бир күнөөкөр пендесибиз. Анан адам отуруп алып өзүн мактаган жакшы эмес, анан мынча дегенче деп. Алла көрүп билип турат. Бизден да илимдүү, бизден да кыйын адамдар бар. Биз Алланын ошол жараткан пенделеринин ичинде күнөөкөр пенделеринин бирибиз. Тахажжуд бул түнкү намаз. Кээ бир алымдар кыямул лейл менен тахажжуд экөө синоним бир эле деп айтышат. Кээ бирлер эми ажыраткандар бар. Баягы уктап туруп окуган намаз дейт. Канткен күндө дагы куфтан мындай жөнөкөй кыргызча тил менен түшүндүргөндө, куфтан намазынан кийин багымдат намазына чейинки аралыкта Кудай үчүн ыхлас кылып окула турган намаз бул ошол тахажжуд намазы. Кээ бирлер эми баягы тилдик жагын алып уктап туруп окулган намаз дейт. Түндү 3 бөлүккө бөлөсүз. Түн кирип атпайбы? Куфтан намазынан кийин 3 бөлүккө бөлөсүз. Биринчи бөлүгү ортончо, анан акыркы бөлүгү баягы багымдаттан алдын. Мына орозо келе жатат, Ражап айындабыз. Аллахым Ражап айына береке берсин, Шабан айына береке берип, бизди Рамазанга аман эсен ол жолу жеткирген болсун. 2 айдайын орозо келе жатат, туурабы? Ошол саарылыкка туруп, багымдаттан алдын саарылыкка туруп ооз бекитебиз го. Ошол түндүн акыркы 3-чү бөлүгү болот. Ошол учурда уктап туруп, эмнеге уктап туруп? Анткени багымдатта кыйналып калбасын, багымдат калып кетпесин деген сөз. Күндүз кишинен тоскоол болуп калбасын деген сөз. Ошо 3-чү бөлүктү окуган дагы да сооптуураак деп аталат. Анан эгерде мындай эртең менен жумушка кетип же багымдатка тура албай калбайын десеңиз, куфтандан кийин окусаңыз дагы ал эмеге өтөт, тахажжудка. 2 рекет болот. Бизде Ханафи мазхабта 1 рекет намаз жок. Эң аз бул 2 рекет намаз болот. Анан 1 салам менен максимум 8 рекетке чейин окусаңыз болот түнкү намаздарды. Ортосун аттахият менен болчу. 2 рекет окудуңуз, аттахият. Дагы 2 рекет 4 болду да, аттахият. Дагы 2 рекет 6 рекет болду, жалпы ортосун аттахият. Анан акырсында да аттахият менен бөлүп турсаңыз болот. Түнкүсүн намаз максимум көбүнчө 8 рекетке чейин жетет 1 салам менен. 2 рекет, 2 рекеттен, 4 рекеттен окуган жакшы болот. Ниет кылып, Аллахым ушул нафил кошумча тахажжуд намазын окууну ниет кылдым деп, анан дуа кылып, атайын өзүнүн дуалары бар, дуа кылып, Кудайга кайрылсаңыз, иншалла дуа тилектер кабыл боло турган учур. Андан кийинки суроо. Бөлөм боюнан алдырам дейт. Бирге барып келиңизчи врачка дейт. Билбей жатам, күнөөгө калбайынбы дейт. Не себептен алдырам деп атат? Мындай никесиз шариятта уруксат берилбеген жолго барып, ошол аркылуу анан зина жол менен боюнда барып алдырам десе барбашыңыз керек.
насихат айтышыңыз керек. Жок антпе. Кудай берип аткан баланы чаңган болосуң. Эми көмгөн, өлгөндүн үстүнө көмгөндө ушуну айтат деңиз. Күнөөнү кылгандан кийин ала кандай намыска ээ болбой, аны дагы чоң күнөөлөр менен жуубаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва атби'ас сайyi'атал хасаната тамхуha." Күнөө иш кылып алса, эч ким периште эмес албетте. Кемчиликтүүбүз, бирок ошо күнөө кылгандайын артын сооптуу иш менен кайра жууш керек болот, ошол күнөөнү өчүрүп кетет дейт. Ошол тескеринче ошол жаман мамиле болуп, ошондон боюнда болуп калып атса, диги жаман мамилеге барган балага айтыш керек, чакырып насаат айтыш керек. Сен муну алгының. Ушул күнөө ишиңердин тообасы ушул болот. Некеге тургула, түшүндүргүлө. Шайтан алгырат силерди. Ушундай бойдон алдыргыла дигүү деп. Ошон үчүн муну тактаңыз. Аны никеден болуп туруп эле жок, менин тулку боюма, фигурама, тулку боюма зыяны жетет десе жок. Ушул бала кайра оңойт. Төрөгөн сайын эненин ден соолугу чыңдайт эгерде күйөөсү жакшы 40 күн күтүнүп карай турган болсо деп. Кайынчырт ошону айтышыңыз керек болот. Жок, ден соолугум катуу ооруп атат, ошол себептен эсе бир эмес 2-3 дарыгерге барыш керек. Айтор анда дагы жан бүтпөс шарты менен. Жакшы эмес, жакшы бир суроодой көрүнбөйт. Ошон үчүн сиз жана бөлөңүзгө айтып эметиңиз, кайра эскертиңиз. Устаз, менин боюмда бар эле, эгизек эле дейт, эгиз дейт. Бирок жолдошум алдыр деп жүрдү, алдырбадым. Бирок акыр урушуп жүрүп, боюмдан түшүп калды. Эми ооруп жатып калсам карабай кетип калды Москвага дейт. Ошон үчүн адамдардын ыраазычылыгынан да Кудайдын ыраазычылыгына ыктап жашаш керек. Кудайдын ыраазычылыгына ыктап жашаш керек. Бул нерсеге тарых күбө да. Адамга жаганам деп канча шариатка каршы иштерди кылып жүрүп, баары бир адамга жакпайт го. Аллахка жаксак баары бир адамдар келип адамдар ошол сыйлап жактырып калат. Анан Аллахка каршы туруп адамдарга жагам деген менен ал болбойт. Анткени буга окшогон окуялар көп да. Көзүңдү операция кылып чоңойт, дигини чоңойт, муну чоңойт деп отуруп, акыры таштап кеткендер канча. Шариатта туура эмес иштерди кылдырып отуруп. Күйөөңүзгө Кудай инсап берсин. Ошо номерин жөнөтүңүзчү бизге жазып, ошо өзүбүз байланышка чыгып урушалы ошол күйөөңүздү. Эгер инсабы болсо. Инсабы болбосо ал бизди урушуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн Кудай инсап берсин, эми кандай? Адамдар эгиз бала эмес, бир балага жетпей зар болуп жүрүшөт. Кудай берген ушундай эгиз балдарды чанып. Эми тагдырда эмес экен. Экинчи мындай нерсеге барбаш керек, күйөөңүз Кудайдан корксун. Кыргызстанда деле иш көп. Биз жалкоолонуп баратабыз. Куру намчы эл болуп баратабыз. Кыргызстанда дагы былтыр барганда көрдүк го, курулуш жаатында, башка тармакта эмне деген жумуш орундарына муктажбыз биз. Апам дарат алып жатып бутун жууй албай атканда, мен баласы бутун жууп берсем, дарат өтөбү же сөз апам алыш керекпи? Чоң рахмат. Жок, өтөт. Апабыздын буттарын жууп бериш керек кайра ошентип. Апабыз биз кичинекей кезде, азыр муну башкалар укса карачен бул молдолорду деши мүмкүн. Жок. Өз апасынын бутун жууган бала бактылуу бала болот. Убагында биз кичинекей кезде, наристе, чүрпө кезде биздин бутубуз эмес, заңдап койгон учурда деле жылаякты тазалап апаларыбыз жууду го, жийиркенбей, мурдун чүркөбөй эле. Эми азыр карып калган учурда апасынын бутун жууп берген бул бакыт азыр. Канча деген апасы өтүп кеткендер азыр муну арман кылат. Өтөт. Даратта мисалы жаш болуп туруп, бирөөгө бутун жууп койчу деп жуудурса, дарат өтөт, бирок макруh болот. Эмне үчүн? Текеберчилик кылып аткан үчүн дейт. Бирок ал дарат намазга жарайт. Бирок баягы текеберчи сыяктуу болгон себептен болбойт да. Ал эми апабыз картайып, улгайып калганда, бутуна колу жетпей, кыйналып, энтигип калып атса, сиз жууп берсеңиз, сиз соо аласыз, апаңыздын дараты жарайт, кадимкидей намаз окуса болот иншалла. Улууга урмат, кичүүгө зат бул динден да. Мен бир орус кемпирге акча карыз элем, ошол аялды таппай калдым дейт. Жакшылап издегенге аракет кылыңыз. Такыр таппасаңыз, ошол апа, Аллахым өзүңдүн астында акыйкаттын исламга келип калсын деп ошончо өлчөмдө садака чыгарыңыз. Башка бир орус апага же муктаж кишиге. Ассаламу алейкум дейт. Анткени эки жакшылык деметесиз да. Балким ошол апаны таппай калсаңыз, башка бир орус апага ошол жакшылык берсеңиз, ошону менен балким ал берки апанын да жүрөгүн исламга тартып аласыз деген сөз. Садака маселесинде мусулман эместерге берсе болот, бирок зекет маселесинде сөз мусулмандарга берилет. Ассаламу алейкум дейт. Устаз, жумуртка бышырган идишке башка нерсе бышырса болбойт дешет, ошол туурабы? Жумуртка арам эмес, сыртынан натсат айтып атса керек. Натсат алынып ичи эметилип атпай, ал ичи таза эле болот. Болгон эми баягы гигиена бар, тазалык бар, башка бар, ошон үчүн аны тазалап жууп чайып койсо ал эсеп. Сөз башка сковородка же башка идиш алыш деген маселе жок. Тазалык маселеси. Устаз, менин суроом төмөндөгүчө: мен тишимди тазалатып жатып, менин гусулум жок эле, бирок үйгө келип гусул алдым, бирок гусул алып бүткөн соң эсиме түштү, бүт жагыма суу тийиш керек эле деп. Эми ал тиш учуруу зарылчылык болот. Тиш учуруу зарылчылык болот.
кийин ошо суу тийгизгенден бир чайпап коебуз, иншалла гусулуңуз кабыл өтөт. Баягы каптама тиш учурунда дагы же башка кылып атканда да гусул болуш керек десе, анда кыйын болуп калат. Адам тиш оорусу оңой эмес го, сөбөктөн өтөт. Ошон үчүн гусулуңуз сизге толук эле буйурса. Ассаламу алейкум устаз, сиңдим 14кө чыкты. Карын чач алынган эмес, эмне кылсак болот дейт. Карын чачы алынбай, аны мен билбейт экем, ушуну такташ керек экен. Карын чачыны алынбай калса канчалык зыяны башкасы болот. Адам билбегени билбейм деп айтыш керек. Ушул суроону админ мырзалар мүмкүн болсо мо карын чач алынган эмес дегенди бир карап койсоңуздар. Эми азыр тазалык жаатынан, медициналык жааттан анын зыяны тийбесе 14кө чыгып калып чачын кырыш керек деген маселе жок. Балаатка жакындап калды, аял затынын чачы жөн жерден эле кырынып алына бербейт да. Бирок мен муну силдеп коеюн. Жаңы төрүлгөн балаңа балама дейт, азан айттырган, бирок бир эле жолу оң кулагына эле айтты. Туура элеби, кызымдын кыркы чыгып калды же кайрадан башка айттырсам. Эми сол кулагына келип комат айттырып койсо болот. Ооба, туура эле кылынган. Ассаламу алейкум устазым, менин түшүмдө сиз менин мойнума медал тагып атыпсыз, өзүм намазды эле баштай электин, түшүмдү кандай түшүнсөм болот дейт. Садагыңыз кетейин бир тууган, бул сиздин жакшы күмөнүңүз. Сиз Бишкекте болсоңуз, ошол жерде Айбек деген жакшы инибиз бар. Окуу кейжи, эски борбордук мешит бар го, Көкөл Амаскыз, ошол жерде окуу кейжиге барып, керекти 40 хадис, анан 5-ти үй бүлөгө 5 хадис деген китептерим бар. Ошол китептерди калыс таксыр өзү айтты эфирде деп ушул жерин тартып алыңыз, сизге уруксат. Мен дагы болсо айтып коеюн, барып ошол эки китептен бири-бирден белек алып кетиңиз. Ошол менин сизге тартуулаган белегим болсун. Бул демек жакшы деген сөз. Жакшылыктын белгиси. Ошол китептерди алыңыз дагы, анан сиз жигит адам экенсиз, мындай бир намыска бекем турган, үй бүлөнү сыйлаган, ата-энени урматтаган, улуулар урмат, күчүгө зат көрсөткөн, мекенибиздин желегин желбирете турган, мусулман үммөтүнүн өсүшүнө салым кошо турган жигит болуңуз. Мен сизге дуа кылайын, иншалла, дуа кылайын. Ошол эки китепти белекке алыңыз. Анан 5 мал намазды окуй элек болсоңуз, бир тууганым окуңуз. Кыяматта өкүнбөйсүз, даражаңыз бийик болот. Окуп жүргөн болсоңуз, кошумча нафил намаздарды калтырбаңыз, иншалла. Ассаламу алейкум дейт, мен жолдошум менен жашабай калганыма 7 ай болду, боюмда бар, эртең бүгүн деп турам, төрөөрүмө кайненем кууп чыккан, бул сойку деп. Астагфирулла, астагфирулла. Жала жаап дейт, жашабайсың деп. Баласын айтып чалып сурабайт дейт. Баласын айтып дейт. Күйөөм болсо чалып сурабайт дейт. Баланы төрөңүз, ошол бала сиздерди жакындатат. Шайтандын тилине кирип, ага өчөшүп, баягындай битке өчөшүп торуңду ыргытпа дейт, кот кыргытпа дейт го кыргызда. Ошол баланы төрөңүз, ошол бала сиздерди бириктирет, иншалла. Анан убакыт барды ордуна коет. Аллах таалам Куранда вала асыр деп, асыр дегенин бир Курандагы маанилеринин бири, ошо тафсирлеринин бири. Жалпы убакыт кантип айтылат деп келет Тафсирун Насафиде. Эгер ошондой боло турган болсо, жалпы убакытка Аллах таалам эмнеге античип атат? Анткени жашоо мыйзамында Аллах жашоого бекитип койгон убакыт барлык нерсени өз учуруна коет. Сизди курулай жалган жалаа менен ушинтип айтып атышабы, эртең ошол жалаа жапкандар тобо кылбас, өз башына ошол келет. Же өздөрү көрөт, экинчиден сиздин ак экендигиңиз, андай эмес экендигиңиз ачыкка чыгарат. Азыр шайтанга кулак салып бойдон алдырмаңыз. Баланын эч кандай ал жерде күнөөсү жок. Ошол бала сиздерди бириктирет буюрса. Анан күйөөңүз эсине келсин. Албетте апасынан аттап өтпөйт, бирок апасынын дагы көңүлүн таап, сиздин дагы көңүлүңүздү тапсын. Сиз дагы балдардын апасысыз. Ассаламу алейкум, таксыр кызымдын атын Муслима деп койсом болобу? Болот. Мусулман кыз деген сөз болот. Дуанын тез кабыл болуш үчүн эмне кылыш керек дейт. Туугандар менен болгон мамилеге аракет кылыш керек. Дуа кабыл болуш үчүн туугандар менен болгон мамилеге көңүл буруш керек, жакшынакай катташыш керек. Катташат десе тойлошуп тамактын үстүндө эмес. Ошо кызматы болуп калса, кызматын кылышып, катташып, ал жагдайын сурашып туруу деген сөз. Анан андан сырткары жүрөктөгү текеберчилик ооруларынан арылыш керек. Ошондо иншалла дуа тезирээк кабыл болот. Саламатсызбы дейт, сенин ата балаңа кыргызчылык болгон. Сен да алышың керек. Болбосо ооруй бересиң деп айта берет. 30 жаштамын, төрөгөн болчумун. 2 жыл мурун ошондон бери ооруп жүрөм. Молдолорго окуттум өзүмдү. Эми ооруп жүргөнүңүз ал жанагындай психикалык жактан эле ооруп калгансыз. Кыргызчылык. Биз мусулманбыз, кыргызбыз туура, бирок кыргызчылык деп муну көбүнчө теңирчилер айтат. Ошон үчүн эми баардыгыбыз адам атага барып такалабыз. Ооба, биз мусулманбыз. Ооба, мусулманчылыктан биз кыргызбыз. Кыргыз элин ушунчалык күйөбүз, ушунчалык жакшы көрөбүз. Бешин тилкемдей жерди берген. Бирок кыргызчылык дегенде эмне? Син ушундай көз ачыктык деген сөз алар. Ушундай сөздөрдү колдонот. Бул көз ачыктык деген сөз. Жок. Кудай таалам андай нерсени бизге буйрган эмес, жаратуучу.
кыргыздын дагы, казактын дагы бардыгынын жаратуучусу болгон Алла Таала мантип көз ачыктыкка уруксат берген эмес. Ошон үчүн сиз 5 маал намаз окуңуз, өзүңүзгө дем салыңыз. Мына сизге айтып берейин. Эртең менен даарат алып багымда окугандайын Фатиха бар, Фатиханы окуп дем салыңыз. Бул Алланын сөзү. Бул арапташуу эмес. Алла жараткандын сөзү. Фатиханы окуйсуз, Аятул Курсини окуйсуз. Хамим танзилул китаби миналлахил азизил алим, гофирит замби ва кабилит тауби шадидил иқаби зит таули ла. Ушул аятты азыр мен акыркы кишин эсимен эфирден чыгат түштү айтор. Гофир сүрөсүнүн ушул аяттарын окуйсуз. Бул сыйкырдан сактайт дейт. Хашр сүрөсүн окуйсуз, Ихлас фалактарды окуп дем салыңыз. Анан ден соолугуңузду текшертиңиз. Ошентип сен ата бабаңда бар экен, анан мындай деп сиздерди мындай бир казына капчык кылып алат да. Анан болбосо ооруп каласың, бизге акча төлө, анан биз мындай деп бүт ширкке жетелеп адамдардын капчыгын ушундай бир тоногондор көбөйдү. Ушуларга да чара көрүш керек. Көз ачыктарга, ушундай бакчыларга, сыйкыр жиндер менен алектенгендерге мамлекеттик деңгээлде дагы бөгөт чара көрүш керек ушуларга. Анткени бизде тилекке каршы Кыргызстанда ушул сыйкыр менен алектенгендер саясат деңгээлинде, кээ бир ынсапсыз адамдар, молдолор илим деңгээлинде дагы бири-бирине жолто койгондор, ушу бардык тармакта, бизнес тармагында ушундай көбөйүп бара жатат да. Ошолорго дагы кадимкидей бөгөт киргизилиш керек. Бирөөнүн тагдыры менен ойношпой. Албетте бардык Алланын каалоосу менен болот, бирок бул нерселерге чекит коюш керек. Мен жакында 3 жашар балам кырсыктан чарчап калды, сабыр кыла албай атам дейт. Бардыгы тагдырда жазылган. Жебирейил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Ахбирна анил иман", иман деген эмне айтып берчи мага дегенде, жанындагы адамдарга сабак болуш үчүн сураганда айткан, Аллага иман келтирүү, акырет күнүнө, китептерине деп бүт айтып келип туруп, эң акыркысы вал кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала. Тагдырдын ачуу таттуусу, жаман жакшысы Алладан экенине ынануу дейт. Анан мусулман адамга келген нерсе жамандык болбойт. Ал балаңыз эми өмүр ошончо экен, кичине сабыр кылып туруңуз. Аркасынан Кудай Таалам дагы көптөгөн тың чыккан, эли жерин ойлогон, жакшылыкка көтөргөн, сүйрөгөн балдар келсин, Кудайым буйрса. Мусулман үммөтүнүн өсүшүнө салым кошкон, элибиздин желегин желбиреткен, намысына жараган балдар, кыздар келсин. Ошол балаңыз да текке кетпейт, акыр кыяматта ата-энесин бейишке кирмейинче жана жай албайт. Имандуу болсо, ата-энеси да такоо болсо, ошо бейишке эсеп кысапсыз кирүүсүнө колдоо көрсөтүүгө кадимкидей баланын дагы салымы чоң деп келет. Бул дүйнө менен эле бүтпөйт да. Ассаламу алейкум, жашым 28-де кантип Куран үйрөнсөк болот, медреседе окутабы или курска барыш керекпи дейт. Биринчиден жашыңыз 28-ге келип калган, сиз үйлөнүңүз, бир тууган энем, үйлөнүңүз. Үйлөнүп жакшынакай үй бүлө күтүңүз. Ата-энеңизге кызмат кылып батасын алыңыз, анан жакшынакай бир жумуштун көзүн баштаңыз. Жакшынакай бир киреше түшө турган жумушту баштап, анан бир аны да тартип коюп, ата-энеңиздин да кызматын кылуу менен биргеликте анан атайын бир медресеге, бизден мына муфтияттын каттамынан өткөн Ханафи мазхаб, Ахлу сунна вал жамаа матури акыйдасына ылайык жакшынакай ишеничтүү медреселерге барып, ошол убактыңызды карап туруп, барып жанагындай Куран тапшырып туруңуз устаздарга. Же болбосо мечиттеги ошо дасыккан устаздар бар, ошол устаздарга барып Куран тапшырып туруңуз. Бирок сиз үйлөнүңүз биринчи кезекте. Намазда хушу-хузу пайда кылган эң жакшы 3 насаат бергизди. Хушу-хузу деген Алла мени көрүп турат деген сөз. Биринчи, намаздан алдын дароо баштап кетпей, бир 5-10 мүнөт жай намазды жазып туруп, мешитке барсаңыз, эртерээк барып, жай намаз жазып, намаз туурасында көбүрөөк ой жүгүртүңүз. Эмне үчүн намазды окуймун? Намазды ким милдет кылган? Намаздын акыреттеги сообу кандай? Намаздын алкагында кенен ой жүгүртүңүз. Бул ошо намазда ой топтолот да, намазга маани берүүгө үндөйт. Экинчиси, намаз туурасындагы келген хадису таргиб, намазга кызыктырып үндөй турган хадистерди ва хадису таргиби казалик, жана намаздан таштап койсо кандай бир коркунучтуу, мен сабакта коркута бербейм билесиз, бирок намазды таштап коюунун кесепети кандай, мунун оор күнөөсү кандай, ошол туурасында окуңуз. Экинчи, анан үчүнчүсү, намаздан сырткаркы учурда намаздын ичиндеги адептерин көп карманыңыз. Намаздын ичинде көздү бир жерде карайбыз, билесиз. Кыямда турганда сажда кыла турган жер, рүкүдө турганда эки бутун ортосун, саждага турганда мурун жакты, отурганда жүрөк жакты же этек жакты, тизе тарапты карайбыз. Намаздан сырткары көздү сактаңыз. Намаздын ичинде туура эмес сөздү сүйлөбөйбүз, намаздан сырткары дагы жаман сөздөрдү сүйлөбөш керек. Кулак менен жаман ушактарды укпаш керек. Намаздын ичиндеги абалды намаздын сырткы жашообузга алып келсек, ошондо хушу-хузуга иншалла көбүрөөк эмне болот, жардам берет. Анан 3-тү сурапсыз, лайфхак. 4-сүн кошуп коеюн. Итменан деп коет, намазда шашып, баягындай тоок, дан чокугандай тез окубаңыз.
Өтө да жай окуп намаз каза болуп кетпесин. Мындай орто, шашпай окуганга аракет кылыңыз. Ошол менен хушугу да келет иншалла. Ассаламу алейкум устаз, мурун бир кыз менен сүйлөшчүмүн, азыркы учурда сүйлөшпөй калганбыз. Ар дайым ойлорумда түштөрүмө кире берет. Үйдөгүлөр үйлөн дейт, мен ал кыздан башка эч көңүлүм жок. Эми ал кыз башка турмушка чыгып кетсе, аны кыжаалат кыла бербеңиз, өзүңүздү да жөн эле мындай чарчата бербеңиз. Эми жүрөк деген ошондой болот. Ошон үчүн шариятта бар жүрөктү кыйнап, эрте сүйлөшпөгүлө деген маселе ошол да. Эми ал тагдырга тан бериңиз дагы, издеп табыңыз, дагы жүрөгүңүзгө ээ боло турган бир мындай бир жакшынакай сүйкүмдүү айым сизди күтүп турат. Кудайга тобокел кылып, истихара намаз окуп, 2 рекет кажаат намазды окуп, Аллахым, ошол жүрөгүмдү арам сүйүүгө толтурба. Жакшынакай менин диниме, дүйнөмө, акыретиме пайда келтире турган жакшынакай, маңдайы жарык, ата-энемдин батасын алып, мени өстүрө турган, артымда бекем чөп болуп бере турган, жакшынакай адалда бирге өмүр сүрө турган келинчек, жакшынакай жар насип кыл деп дуба кылып, ошону издеп баштаңыз эми. Ал кыз турмушка чыгып кетсе, аны дагы күнөөгө батырып, өзүңүз да күнөөгө батпай. Саламатсызбы, китеп уурдаган адалбы дейт. Бул ошол илим окуган адамдын суроосу. Шариятта бизде Ханафи мазхабта, Мухтасар Лукаяда, Ал-Мухтар лил Фатвада, Ал-Ихтияранын шархтарында китеп шарият китептерин уурдап калса колу кесилбейт дейт. Неге десе, аны окушу мүмкүн же оңдошу мүмкүн дейт. Эми азыр эч кимдин колу кесилип аткан жок. Молдокелер дигинти деп муну да бурмалап ийбесин. Бул китептеги айтып аткан Ханафи мазхабта сөздү айтып атам. А бирок уурдаган адал эмес. Бирөө мисалы Раматылык Чубак устаздын заманында болсо, анын устаздын китебин уурдап кетип калса, ал жакшы эмес. Ал жакшы эмес. Анын акысына кирген болот. Алып, ал жерде сөздү туура түшүнүшүңүз керек. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн десе, ал жерде тудраул худуду бишубат, Аллахтын хады кичинекей шек күмө менен аткарылбай калат. Балким ал окуйт эле, берки адам окубайт эле, балким деген үчүн. Бирок ал күнөөнү мындай четке какпайт. Демек, китеп уурдаган адал эмес. Шариат китебин уурдаса да, бирөөнүн акысы ал. Админ дейт, суроомо жооп алып бериңизчи. Күйөөм түнкү клуб иштетет, түнү менен үйгө келбейт, күндүз уктайт, иштейт, ийи калып кетиптир. Күндүз уктайт, кечке балдарым бизди арам менен багып атат, ойлосом жүрөгүм сыгылат. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда адал рызкынын жолдору көп. Чындап эле былтыр ошону атайын изилдедим. Суроолор келе берди. Неге биздики мисалы азыр мигранттардын деле абалы шайы кетип атпайбы, кыйын болуп атпайбы, көрүп атасыздар. Ошон үчүн өзүбүздүн мекенибизде, жерибизде иштей турган жер көп болгону жалкоо болбош керек. Экинчиси, куру намыстан ажыраш керек. Түнкү клуб жакшы эмес. Барат, ошол жерде эмне деген жаман нерселер болот, ичкилик болот. Ал жерде сойкулук, зинакорлук болуп кетет, ачык эле айталы. Көзгөнүп калгандан кийин өзүнүн аялы көрүнбөй баштайт. Балдарын ошол жаман арам рызкы менен тойдурат. Арам рызкы менен бүгүн багып атам мен, балдарым багып атпайынбы дегени менен эртең балдар муну карттар үйүнө тапшырып коет. Эртең ошол бир жеринен тешип чыгат, оорукчан болуп калат балдары. Ошон үчүн жакшы эмес. Башка жумуштар көп бизде, Кудайга шүгүр. Азыр эмне деген мамлекеттик деңгээлде курулуштар жүрүп атат. Эми азыр кыш мезгили туура, жаз жарыш, күз күрөш деп жаздан эмнеден кулпунай башкалар өсүп эметип атат. Жумуштун шарттары көп, иншалла. Күйөөңүзгө айтыңыз, калыс таксыр сизден сураныч иретинде кайрылды. Калыс таксыр сизге дуа кылат экен деңиз, мен дуа кылам сиздин күйөөңүзгө. Дуа кылам. Эми адамдардын баарын коркутуп эле тозок эмес, балким ал билбестиктен ошол жумушка барып атышкы болот. Сиздин күйөөңүзгө дуа кылам. Ушул акыйкатты айтып жеткириңиз. Түнкү клубда иштеген жумушун жыйыштырсын. Өзүнү жакшынакай башка жумуштар көп. Башка жумуштарга барып, үй бүлөсүн жакшынакай күтсүн. Иншалла, мен сиздин күйөөңүзгө дуа кылам. Керек болсо сиздин күйөөңүзгө Кыргызстанга барсам белек берейин буюрса. Сабакка келсин буюрса белек берейин. Жакшы эмес, ал жакшы эмес. Сиз дуа кылыңыз. Катуу айтпаңыз, дуа кылыңыз. Ушул аманат саламымды жеткирип коюңуз. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом дейт. Даарат алганда ооз чайкаганда гаргар кылсам кыйналып кусуп да кетем, анан гаргар кылбай эле ооз чайкап койсом ооба? Гаргара кылыш орозо тутпаса, орозо парыз орозо же нафил орозо туткан адам эме кылбайт, гаргара кылбайт, анткени оозу бузулуп кетиши мүмкүн. Бөлөк адам кылыш, орозо тутпаган адам гаргара кылыш сүннөт болот дейт. Мындай толугураак ооз чайкасын деген сөз. Эми кусуп кетип атсаңыз, башка болуп атсаңыз, мындай эле оозду чайкап туруп, кайра бир күп түкүрүп коесуз, ошо менен ал эсептелет иншалла. Ассаламу алейкум дейт. Аллахым ыраазы болсун сизден. Аял киши чачын өрүп жатып, гусул алганда мас тартып эле койсо болобу дейт. Эгерде түшүндүм, сиз адеп менен суроону узатыпсыз, машалла, адеп менен кагаз куруп. Чачы өрүлүп, андан кийин жанагындай гусул важип боло турган иштер болуп кете турган болсо, ошол жана чачты салаалап туруп, ал учурда чач булганган жок деген сөз да. Чачтын түпкүрүнө суу жетсе болду. Түпкүрүнө, жон териге суу жетсе болду деген сөз. Ассаламу алейкум устаз, кулактагы сөйкөнүн тешиги бар болсо, гусулда суу тийиш шартпы, бирок сөйкө тагынбаса тешик бүтөлгөн эмес дейт. Бул боюнча Мухтасар Шарх Лукаяда башка да келет.
Багы вала ятакаллафу би идхали хашаба дейт, жыгач тап келип сөзсүз жана тешик бүтөлөк киргизиш деп өзүн кыйнабайт албетте, бирок колдун учуна сууну алып туруп ошол жерлерди мындай сууну тегеретип коюш керек. Тегеретип коюш керек. Анткени гусулда бизде этиятчылыкка маани берилет, мындай тешип, жыгач башка менен кыйналып калбасын, бирок колдон келишинче сууну минтип, тегеретип жеткирип коюш керек. Анткени ва ин кунтум жунубан фаттахару. Мухтасарул кархиде келет, ай фагсилу кулла ма юмкину гуслугу. Мүмкүнчүлүгү болгон барлык жерлерди жуугула дейт. Ошентип жеткирип коесуз. Ассаламу алейкум, менин жолдошум каза болду. Мени бир тууган агаларым көчүрүп келди. Кыздарым жолукту эле, жолугун чечип жүрсө болобу? Жаштар 11де 8де дейт. Жолдошуңуз жаны жаннаттан бейиштен болсун, иманы саламат болсун. Бир тууган агаларым көчүрүп келди, кыздарым жолукту эле дейт. Мындайча айтканда тайкелердин астында деген сөз да, тайкелер ишенимдүү болуп жүрсө деген сөз. Эмнеге муну берип атам? Муну туура эле түшүнгүлө туугандар. Азыр өз атасы кызына ыдык көрсөтө турган ушундай заман ээлери, заманда күнөө жок, бузулган заман болуп атат. Тайкелер жакшынакай болгон болсо албетте жолугун чечип жүрсө болот. Анан мындай жашыраак болуп башка болуп атса, ал учурда этиятташ керек болот. Ассаламу алейкум устаз, 2 кыздан кийин уулдуу болобуз. Март айында төрөйм, кандай аттарды койсом болот? Совет дейт, кеңеш бериңизчи дейт. Мухаммад деген атты коюңуз, үйдө береке болот. Муну айтсам көрөлөр, мына булар арапташып кетти, көрдүңбү, кыргыз болуп туруп дейт. Шашпагыла, жоопту шашпай уксаңар биринчи. Мухаммад акыйкат баарыгынан жогору турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты жашоодогу эң даңазаланган аттардын бири. Ошон үчүн мен өзүм дагы 2 кыздан кийин уулумду Мухаммад деп койгон. Менин кылганым далил эмес албетте. Бирок бул аттын ичиндеги маанилер өтө чоң болот. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон кусалык, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сагыныч, эргүү, ушунчалык бул сүйүүбүздүн, үммөтү катары сыймыктануубуздун белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акысы десек да болот, Мухаммад деп ат коюңуз. Андан сырткары Манас деп ат койсоңуз болот. Бул теңирчилерге тиешеси жок болуш керек. Чубак деп чубакстардын атына койсоңуз болот. Анан эр жигит деп ат койсоңуз болот, мисалы, ошону менен катар. Көрдүңүзбү? Молдонун айтканын угуш керек, анан толук укпай туруп эле жыра тартып тур эмес, ар жагын айтып кете бербей. Ассаламу алейкум дейт, устазым дейт, Кудайга шүгүр 6 кызыбыз бар. Жолдошум эркек төрөп бер дейт. Мен төрөбөймүн. Балдарды бутка тургузалы, үй алалы деп каршы болсом күнөөкөр болуп калбаймын, кеңешиңизге керек. Жок. Сиз кыжалат болбоңуз. Эненин бактысы, бактылуу эне болуп күйөөңүз аракет кылат буюрса. Кандай жакшы күйөөңүз бар, төрөп бер деп атат. Агыр мүмкүнчүлүк бар кезде, жаш кезде бир бала чака төрөп алыңыз буюрса. Албетте сиздин ойлоп атканыңыз дагы жакшы ой. Бирок ырыскын Алла Таала берет, ар бир бала менен берет. Бул жана Европанын стандарты ушундай да. Биз магистратурада окудук, канчалык бала аз болсо ошончолук экономика деп. Жок. Кыргызда жакшы сөз бар бул. Канчалык үйгө бут кирсе ошончолук кут кирет дейт. Ар бир бала өз рызкысы менен келет. Нахну нарзукукум ва ияхум деп келет Куранда. Биз балдарды да, балдардын ата-энесине да рызык беребиз. Албетте бирок балдардын сапатына, билимине, колдон келиш себебине адам ата аракет кылыш керек, ата-эне жан үрөп. Бирок эненин милдети жакшынакай, жаш кезинде бала чаканы жакшынакай төрөө, ата камсыздоо болот. Сиз төрөп алыңыз, күйөөңүз колдоп атыр. Кудайым ошол балаңызды тынчыкма бала кылат. Көрөсүз го буюрса. Биз эми көз ачыктык башка эмес. Болгону Кудайдын өкүмүнө каршы чыкпай, жакшынакай эне катары төрөп атасыз. Кудайым сизге берет берекесин. Төрөп алыңыз иншалла. Кудайым азыр бала төрөш да бара-бара кыйын болуп баратат. Эмнеге дегенде дүйнөлүк тамактар ууланып атат. Баланы төрөтпөштү жер бетиндеги калктын санын азайтуу программалар абдан көп да бул жерде. Ошон үчүн эне катары төрөп алыңыз, баары жакшы болот буюрса. Ассаламу алейкум устаз дейт, жолдошум намаз окуп жатканда салаваттан бата дуа кылбайт, туурабы? Сурасам китепте жок деп жооп берип жатат. Жок, 4 мазхабта тең. Китепте жок дегенде ал окуган китепте жок. Бирөөнүн таппай калганы шариатта жок деген эмес да. Же мазхаб карманбагандардын эле айтып койсо, алардын далили бар, калганы жок деген сөз эмес да. Эреже бар илимде. Адамул вужудан ла ядул ала адамул вужуд. Бирөөнүн таппай калганы чындап эле акыйкатта жок деген эмес дейт. Бар. Салаваттан бизде мисалы, мына мен дайым оң жагымда кармайм муну. Бу астында күрөң китеп турат. Ал-Мухтар лил фатванын шарх ал-Ихтияр ли Ал-Мухтарда хадис алып келет. Ва яд'у салаваттан кийин саламга чейин Куранда сүннөттө келген дуаларды кылат. Азидукун фаидата. Мындан да сырткары пайда алып келейин. Салафус солих, алтын доордо өмүр сүргөндөр, сахабалар, табииндер, табаат табииндер балдарына намаз үйрөткөндө ошо салаваттан кийин Куранда келген ата-энеге дуаны кылдыңбы деп сураган.
Ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагира. Аллахым, жаш кезинде мени бапестеп баккандай, ата-энемди дагы мээримиң алгын деп ушундай дуалар келген да. Ошону кылдыңбы балам деген, жок десе, намазда үйрөтүп кайра окугун деген да бул. Таалим бабынан. Даджалдын баягындай кабыр азабынан, даджалдын баягы кыяматка өзүм кудайым деп чыккан даджалдын азабынан сактоо сурандыңбы балам? Жок. Анда кайра окуй койбо балам деп, ошо Куран сүннөттө келген дуаларды сахабалар амал жүзүндө, иш жүзүндө үйрөтүп атат. Менен бүгүн келип алып таппай калса эле жок деген сөз кандай? Мейли ошондой окуп турсун, бирок айтып жеткизип коюңуз, далилдер толтура деп. Сиз өзүңүз дуа кылып туруңуз. Ассаламу алейкум устаз дейт, суроом уул балага дагын чачын алганда күмүштүн сенасында баасында беребизби же алтындын баасында беребизби садакасын? Эми бизде бул милдеттүү амал эмес. Шафии мазхабында көбүнчө колдонгон амал, бизде эми баягындай мустахаб деңгээлиндеги амал, кайсысына күчүңүз жетсе. Эми эркек баланы күмүш деп кээ бир алымдарыбыз айтат, анткени алтын ал эмелерге, кыз балага деп айтылат да. Бул милдеттүү амал эмес биринчиден, анан экинчиден кайсынысы кымбатыраак болсо ошончолук садага берген жакшыраак. Бул кимге берилип атат, ошонукун каралат да. Күмүшкө чама чаркыты жетсе ошонукун чыгарсын, болбосо алтындыкын чыгарса дагы иншалла ошол эсеп болот. Ассаламу алейкум устаз дейт, менин күйөөм. Ассаламу алейкум устаз дейт, менин күйөөм көп уят сөздөр менен сөгүнөт, жалганды көп сүйлөйт, анан да көп каргайт, ынжый берет, ошону ойлоно берип мен стресс депрессия болуп, акыркы күндөр көп урушчу болду. Көңүл бурбаңыз, сиз илим окуп, Куран окуңуз. Жаман сөз сүйлөп болсо да Куран окуп алыңыз, өзү уялып коет ошонусун. Бизге далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, орозо маалындагы бир адамдар келип туруп жаман сөз сүйлөсө, инни соим. Тууган, мен орозомун деп эскертиңиз дейт. Орозомун деп эскертиңиз дейт. Куран окуп турганыңыз. Сыламасызбы дейт, жолдошум машинасын сатып, инструментин сатып, Тюменге качып кетип, сенден көңүлүм калды. Эркек эмес дедиң дейт, жаман айттың деди дейт, мен тийген баламды таштап, карыздарын төлөп тажагам дейт. Намысына тийген сөз айтып койгон окшойсуз, айтыңыз, эми ошол убакта сизди мен карыздан кутулсун деп ошентип айттым. Сиз эркек экенсиз көрсө, ошо эркек болсоңуз кайтып келиңиз деп айтыңыз эми. Кайтып келсин эми, антип аял жанына келгенде жаны кашайганда айтат да эми, жаны кейигенде, кечиресиз, мен кичине адепсиз орой айтып ийдим. Жаны кейигенде айтат да эми. Рак оору менен же болбосо ушуга окшош ооруган адамдарга зекет берсе болобу же болбосо башка муктаж рак же илим жолундагы талабаларга берген жакшыраакпы дейт. Эң биринчиси албетте Алла жолундагы илим окугандарга берген жакшыраак. Илим окугандарга. Анан экинчиден рак оору менен ооруп, ал адамдар муктаж болуп, башка эч кимге аралашпаса, аларга да зекет өтөт. Анткени бир адамды куткарып атпайсызбы? Бир адамды куткарып атасыз. Илгери азыр ал токтотулган ба вафир риқоб деп келет. Масориф зака бизде хашият тахтавиде ала маракил фалахта атайын Курандан далилдеп келет. 8 түрлүү адам болсо, ошолордун бирөөсү азыр токтотулган вафир риқоб, кулчулуктан бошотуу үчүн дейт. Демек бир жанды сактап калуу деген маани камтылган. Бул дагы ошондой маселе. Жакшыраагы кайсы? Илим окуган адамдарга. Анткени ал рак менен ооруп аткандарга башка адамдар чогултуп табылып калса, сиз илим окуган адамга бергениңиз жакшы. Ассаламу алейкум, орозого чейин канча күн орозолорду кармасак болот? Нафил орозолор бар. 1-4 күнү кармала турган. Аямул бит баягындай так күндөр, ак күндөр орозо кармала турган 13, 14, 15. Ушул орозолорду кармасаңыз жакшы болот иншалла. Ассаламу алейкум устаз, күйөөмдү карадуу арак окутуп койгон дешет, аны кантип чыгарса болот? Такташ керек дей беришет да, такташ керек. Дешет менен маселе бүтпөйт да. Жыргалгаары деген бар, Шаршембай ажы медресесинде, ошол жыргалгаары устазыбызга барып, бир дем салдырып көрүңүз, устаздын убактысы болсо. Саламатсызбы, намаз окуган киши умрага барууга болобу? Намаз окугандар гана барсын деген сөз эмес, балким ажеп эмес, ошол жерде намаз окуп үйрөнүп кетсе. Болгону такыр эле жөнөкөй эс алуу сапар кылып, ошол жерден анан умрага барып келип деле окубайт экен го деп динди шылдыңга мазактап калтырбасын деген маселе бар. Бирок ошол жерге барып үйрөнүп келүү максатында барып, чындап эле Кудай жүрөгүн ачып үйрөнүп кетсе жакшы. Эң жакшысы албетте намаз окуп үйрөнүп барганы жакшы эле негизи. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Күндө дуа кылам, намазга жыгылды, намаз окуп жатып, ар кандай ойлор келип жатат, эмне кылсам болот дейт. Бул шайтан сизди тозуга алаксытып атат. Дайыма намазды сырткары даарат менен жүрүңүз дагы. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деген дуаны айтыңыз, жаман ойлор калып кетет буюрса. Саламатсызбы, мен маникюр, шелак жасап иштейм. Кээде мага эч кандай жамандыгы жокпу дейт. Даарат өтпөй калып, ошол аркылуу баягындай зинага түрткү болуп калып атсаңыз жакшы эмес, башка бир дагы кесипти караганыңыз жакшыраак. Никеге чыга турган кыздар даарат өтө тургандай башка болсо бир жонго, бирок мындай бир башка дагы профессия тандап, башка нерсени тандаганыңыз жакшыраак.
Ассаламу алейкум, сизге суроом, жолдошум мени жакшы көрбөйт, ачык эле айтат, көңүл уурбайт, 4-чү балам боюмда бар, жагынууга көп эле аракет кылдым, болгон жок, эмне кылсам болот, сабыр кылсам жакшы болобу? Сизге сабырды сурагандан алдын күйөөңүзгө кайрылалычы биринчи. Ушунча биринчи балада жакшы көрүп, үйлөнгөн учурда жакшы көрүнүп, анан багыш боюнда болуп, сиздин балаңыз үчүн шишип көп кетип атса, анан жакпай калып көчөдөгү жаман сөз айтпай эле коелу, көчөдөгү кыздар сизге жакшы көрүнүп атабы? Андай болбойт. Бул ичкен кудукка түкүргөн менен барабар болот. Сиз го ошентип 3 бала төрөп берип, 4-сү боюнда болгон аялыңызды жактырбай бетине ыңсапсыз мамиле кылып атаса, кээ бир бойдоктор иштеп жүрөт го Кыргызстандан сырткары, ушул эптеп үйлөнүп алсам арман эле деп. Ошон үчүн бир аз ылдый жакты да карап коюңуз. Сиз болсо 2 рекет намаз окуп дуа кылыңыз. О Кудай, ушул күйөөмдүн жүрөгүн ыңсап бер деп. Саламатсызбы? Анткени башына кыйынчылык келген адамдарга сабыр кыл деп айтыш кыйын болот да. Сиз иншалла ооба сабыр кыласыз, бирок 2 рекет намаз окуп дуа кылыңыз. Маселе күйөөңүздө. Саламатсызбы дейт, кайынсиңдим ажырашкан 2 жолу, экөөсүнөн тең балдары бар. Менин күйөөмдү атаң папаң деп айттырат дейт. Бала папа деп менин балдарымдан кызганып чалып турат. Мага бул жаппайт, эмне кылсам? Андай жакшы эмес, өз атасына айттырыш керек болот. Ооба, сиздин балдарыңызга зыян тийип калат да. Ассаламу алейкум, устаз, аятыл курсуна дарат жок деле айтып жүрсө болобу, дарат жок болсо да кээде айтып жиберем дейт. Баягы Куранды кармабай, мисалы азыр могу Куран го. Куранды кармап, бисмилла ачык окуш үчүн дарат болуш керек. Гусул дарат болуш керек. Анан гусулуңуз бар, бирок даратыңыз жок. Анда оозек айтып жүрсөңүз болот. Мисалы деп коелу, азыр 2-чү менде дарат жок деп коелчу, бар өзү, бирок дарат жок, гусулум бар. Анда оозеки Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм деп мындай жатка айтсам болот. Жатка айтсам. Анда дагы бирок таштанды жерлерде, жаман жерлерде айтпаган жакшыраак. Кармаш үчүн шарт. Аял киши боюнда барда чачын кырктырса болобу дейт. Бизде негедир ушул түшүнүк таркап болбойт деген сөз бар. Аял киши эркекке окшоп кала турганда ийининен жогору кыскарткан болбойт, кыскалган. Баягы каргышка кирип калыш коркунучу бар, эркектерге окшоп калды деп. Анан өтө узун болуп кетип кыйналып атса, бир аз кыскартып турса болот албетте. Зарылчылык себептенчи. Балам 2,5 жашта эмиздем чыгарыш керекпи дейт. Имам Абу Ханифа рахимахуллах ошо 30 ай дейт, 2,5 жашка чейин эмизет, андан чыгарылат деп айтат. Имамыбыздын 2 шакирти Имам Аби Мухаммад 2 жылга чейин дейт. Имам Зуфар деген аксакал шакирти, ал киши 3 жашка чейин дейт. Эгерде балаңыз дени кардысоо жакшынакай болуп, ошол жанагы бала көргөн, дарылаган дарыгерлер менен кеңешсеңиз, сүттөн чыгарсаңыз болот, балаңыз бакубат десе чыгарыңыз. Анан жок, бала алсыз болуп атат, тамакка келбей атыптыр деп дарыгер кичине эмизде тур десе, анда айла жок, Имам Зуфардын сөзү алынып 3 жашка чейин эмизилет. Тактап коелу, бул сөздү да бурмалап ишпесин фатваны. Эгер врач айтып зарылчылык болуп атса, амалан балаңыз бакубат тамаш кирип калса, Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын сөзүнө фатва берилет, ооба сүттөн чыгарасыз. Таксыр, кол көтөргөн эркек менен жашаш керекпи, же жашабай эле коюш керекпи? Ошо кол көтөргөн эркекке кайната өзүңүздүн атаңызды алып келип, байкеңизди алып келип, анан ошону сүйлөтөсүз. Ошондо эле маселе ордуна коюлат. Кол көтөрүп сизди өлтүрүп кое турган болсо, жашабаш керек аны менен. Жашабаш керек. Бирок муну жашабаш керек. Калсым молда айтты эфирде, түз эфирде да ажырашып кетпеш керек. Атаңызды чакыртыңыз, айтыңыз. Дагы бир кол көтөрсөң атамды чакырам, байкемди чакырам, акемди чакырам, агамды чакырам деп айтыңыз. Анан Кудай сактасын. Анан кол көтөрүп улам жаалы чыгып ачууланып өлтүрүп кое турган болсо, жок, төркүнүзгө кетиш керек. Качан кол көтөргөнүңдү токтотосуң, ошондо эр даял болуп жашайбыз деңиз. Ассаламу алейкум дейт, мен башымдан операция болгонмун, башымды көп жууганга болбойт. Жунуп болгондо кандай кылсам болот? Ошо дарыланганга чейин башыңызды жуубай турасыз. Нажысат жукса ошону баары бир кетиришиңиз керек, айтор бир суулуу жанагындай салфетка башка менен, бирок нажысат жукпаган учурда, нажысат жок болгон учурда башыңызда, көзгө көрүнгөн нажысат болбогон учурда башыңызга мас тартып туруңуз, мас тартып туруңуз. Кийин дара кургата калгандай болушуңуз керек. Ассаламу алейкум устаз, биз атам, апам, иним, мен болуп умрага баратабыз. Жолдошум калып атат, умрага барып кылган зыяраттарым кабыл болбойбу, шарият жол бербейби дейт. Жок, сиз атаңыз менен баратпайсыз. Атаңыз сизге махрам болот. Болгону күйөөңүздү наразы кылып калтырбаңыз. Күйөөңүз мындай ыраазы эле болуп жөнөтсө керек. Иншалла умраңыз кабыл болот. Күйөөңүз наразы болуп, койм экөөбүз барат элек десе, күйөөңүздүн көңүлүн алыңыз. Наразы кылып калтырган жакшы эмес. Бирок алыскы 3 күндүк сапардан алыска ошол атаңыз сизге махрам болот иншалла. Болгону күйөөңүздү эми жакшы айтыңыз да. Мен барып дуа кылып келейин, сизди да алып барабыз деп. Же болбосо күйөөңүздү кош ала кетиңиздер, жардамдашып отуруп.
Ассаламу алейкум дейт, устаз, жеткирүү кызматында иштейм дейт, жеткирүү деливери. Отмена болгон мөмө жемиштерди өзүбүзгө алсак болобу? Администраторлор мусор кыргыт дешет дейт. Эгер ошол кээ бирлер ошону мен ушул суроо көп келди, чындап видеого тартып ыргыт дигүү дейт экен, ошондо ачык айтып коюш керек. Азыр бул мусорго таштала турган болсо, жөн эле таштанды да чирип жок болбосун деп бир ооз ошол жумуш ээлерине айтып коюш керек. Мен өзүм алсам болобу деп. Кээ бирлер анткени айтып атпайбы, ошол жерге видеону ташта деп айтат экен. Антса акысына кирип калыш коркунучуңуз бар. Ал өзү жооп берет ал нерсеге. Ошон үчүн бир ирет кабар берип коюш керек. Же сиз алсаңыз деле ошо отмена болгон, чындап эле беркилер баш тартып, анан ал таштандыгы анык ыргытылып, жумуш ээлери мейлеме дей турган болсо, анда алсаңыз бир жөнүндө. Аны муну ридо далалатан дейт. Ачык болбосо да далалат тараптан сизге уруксат берип атат деген сөз. Устаз, зекетти бөлүп берсе болобу? Же бир убакытта толук бериш керекпи дейт. Өлчөмүнө зекет жетиш керек. Жеткенден кийин Ханафи мазхабта курихал игнау дейт. Бир адамга берип эле ошол зекеттин акчасын байытып койгон жакшы эмес. Бөлүп берсеңиз болот иншалла. Жолдошум муунуп каза болуп калды. Биз түндө уруша кеттик эле, кат жазып менин өлүмүмө аялым күнөөлүү деп жазып кетиптир. Менин абалым кандай болот? Мен сыгылып кеттим, балдарыбыз бар дейт. Сиз дагы шайтан тукуруп отуруп баягы өзүңүз кол салбаңыз, бул жакшы эмес. Урушча так болот, бирок эркектер ушул эрктүү болуш керек да, аялын өчөшүп ошо өлүп албайчы. Сиз канчалык ачуусуна тийдиңиз, ошончолук деңгээлде күнөөңүз бар. Кечирим тилеп тооба кылып, өзүңүз кечирим тилеп тооба кылып, күйөөңүзгө жакшы соопторду жеткириңиз. Күйөөңүз азыр сизден сооп күтүп отурат кабырында. Мен ушинтип акмакчылык кылып өзүм жанымды кыйып алыпмын деп. Ошон үчүн балдарыңызга жакшынакай татыктуу эне болуңуз, өткөн ишке салават, өкүнүп тооба кылып, албетте ошого сиздин эмеңиз бар, бирок аны асынып өлүп ал деген жоксуз да, жип алып келип берген жоксуз. Ал өзүнө жооп берет. Ошон үчүн өзүңүз ошол уруша кеткенчелик деңгээлде тооба кылып, күйөөңүзгө сооп жөнөтүңүз. Балдарыңызды алым, бирөөсүнө алым кылып, бирөөсүнө мындай шайтанга кулак салбастан өзүңүздү колго алып, бирөөсүнө мыкты жанагындай медицина кызматкери кылып, элибизде чоң операциялар, бирөөнү мисалы чек арага бере тургандай баатыр, патриот бала кылып тарбиялаңыз. Ошондо иншалла күнөөңүздү жууган болосуз. Саламатсызбы? Белиң сынды эле 4 жыл мурун, азыр кайра ооруп баса албай жатам төшөктө. Кандай дуба кылсам болот? Жооп берип коюңузчу. Аллах ыраазычылыгы үчүн. Аллахым ыраазы болсун. Таксырым, Аллах көрүп турат жүрөктү. Ушул эфирибиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн негизи. Аллахым өзү ыраазычылыгы берген болсун баарыбызга, ыраазы болгон болсун. Айюб пайгамбардын дубасын кыласыз. Робби анни массанияд дур ва анта архамур рахим. Аллахым, мага зыян келип жетти, сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, ырайымдуулардын ырайымдуусу, мага жакшылык бер деп. Анан ошол ооруган жериңизди кармап туруп, Ассалуллахал азим, Роббал аршил азим айяшфияни. Аллахым ушул жерге шифа берсин деп жана сүннөттө келген дубалар бар, ошону окуңуз. Куранда шифа аяттары бар, окуңуз. Анан дарыгердин айтканынан чыкпай кичине жакшы болуңуз. Анан намазыңызды калтырбаңыз. Жатып болсо дагы, суу колдонбой атсаңыз дагы, ташка таянып алып болсо да окуп туруңуз. Ассаламу алейкум устаз, каза намаз окуганда мечитте деле азан комат айтып анан окуш керекпи? Жок, мечитте айтсаңыз болбой калат да. Болбой калат деген кандай? Беймал убагынан бөлөк учурда азан айтып атат го деп калышы мүмкүн да. Өзүңүз уга тургандай комат айтып окусаңыз болот иншалла. Өзүңүз уга тургандай айтып окусаңыз болот. Саламатсыз, мен 3 жолу аборт кылдым. Эми кандай кылам? Намазымды да жакшы тургуза албай жатам, жолукка да келе албай жатам. Кандай кылсам болот? Эмне үчүн 3 жолу аборт кылдыңыз? Медицина кызматкерлери аборт кылбасаңыз болбойт, өмүрү менен коштошуп каласыз деппи, же жаман жолго барыппы? Ал жагын кыска эле жазыпсыз. Мындан кийинкисине оңолуп кетиңиз эми, мындан кийинкисин өзүңүздү кармап кетиңиз. Жолукка келип намаз окуп, ошол туура эмес себептерден улам абортко барсаңыз, тооба кылып өкүнүңүздү бул жагын алып кетиңиз. Эми бул жагын өлгөн үстүнө көмгөн кылбаңыз. Чындап тооба кылыңыз, Кудайым кабыл кылат. Бирок ал чоң күнөө, ага эч качан себепсиз барбаш керек, зарылчылыксыз. Менин намазда дааратым бузулгандай боло берет. Бир аз күмөн сурап калам, кандай болот? Намазыңыз, дааратыңыз бар, намазыңызды окуй бериңиз, ал шайтандыкы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, шайтан ошентип дааратың бузулуп кетти дегендей деп айта берет. Аны үнүн кечирип коесуздар, улуу сөздү уят жок. Үнүн же жанагындай жыты билинмейинче намаз, даарат бузулбайт дейт. Менин кайынатам өз баласын, мени келинин болгон жамандыгына күнөөлөп каргайт, ушул жүрөгүмдү оорутат, эмне кылсам болот? Сиздердин тиешеңиздер жок болсо каргыш өтпөйт, жакшы мамилеңиздерди кыла бериңиздер. Саламатсызбы? Жолдошум музыкант болуп тойгонада иштейт. 200 адам келсе музыка коет, күнөөгө батпайбы деп ойлоно берем. Барып жакшы жумуш издегенге аракет кылсын. Албетте, ошо музыка коюп, ошол жерде арак ичип, бийлеп, жаш менен кары бийлеп атса, күнөөгө батат. Эми барып аракет кылсын, башка жумуш таап кеткенге буйрса. Физикалык мүмкүнчүлүгү чектелген адам дайым эле таям гусул
таямымды ала берсе болобу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисте бизде Шахлу Каяда Содыр Шария алып келет рахимахуллах. Эмне дейт? Эгерде суу жок болуп калып таямым алсаңыз, ошол топурак же күйүп күлгө айланбаган нерсе, таямымга жарай турган нерсе, сага 10 жылга дагы жетиштүү болот деп айтат да. Чындап эле суу колдонуш такыр мүмкүн болбосо, ооба, кургак таямым алып турат. Саламатсызбы? Кайнагамдын кыздары менин жолдошум ата деп алышты. Чоңойгондо кайнагам тирүү акыл эси жайында ата деп алганы мага жакпайт. Туура кылып жатасыз, өз атасын ата деп чакырыш керек. Саламатсызбы? Атам оронойын десем каршы болот, оронбой эле жабык кийип жүрө берсең болот дейт. Атамды укпай оронуп ала берсең болот. Ата деген ата, атанын көңүлүн оорутпаш керек, бирок жолу Кудайдын бекиткен парызы. Фатима энебиз, Хадича энебиз, Айша энебиз боюнча жазылган китептерди алып барып, устаздардын сабагын алып барып, жакшынакай кызмат кылыңыз. Анан балагатка жетип калсаңыз, жакшынакай түшүндүргөндөн кийин жолукка келиңиз, жакшынакай кыргызыбызга өөнү учурабай тургандай жолук салыңыз, баары жакшы болот буюрса. Ассаламу алейкум, бала багып алганбыз, ал зинадан төрөлүп аты Мухаммад деп койсок болобу? Баланын ага эч кандай зыяны жок, иншалла койсоңуздар болот. Тахажжуд намазында окуп багымдатка чейин зикир дуа кылып отура берем. Туурабы? Намаздарымды зикир учурунда буттарым оорупталып кичинекей стульчикке отуруп окуйм, туурабы дейт. Туруп окуганга аракет кылыңыз. Эгерде көпкө отуруп калып, ошол себептен бутуңуз катып калып, анан намазда отуруш керек болсо, жок. Намаз парыз, зикир деген кошумча мал. Анда кичине эс алып, бутту жайып, зикир кылып, намаз туруп окуганга аракет кылыңыз. Өзү негизинен бутуңуз туруп окуй албай атсаңыз, анда ал башка маселе. Ассаламу алейкум, биз врачтар фирмалардын дарыларын жазабыз, ооруларга ошого бонус беришет, ушул акча адалбы? Эжеке, албетте бул бизде көнүмүш адатка айланып бара жатат. Ар бир врачтын ошо дары фирмалары менен байланышы болот экен да, муну биз дагы барып билдик. Эгерде сиз ошол фирма менен бергенде, ошол фирманын дарысы чындап эле дигинин оорусуна сапаты жете тургандай болсо, бир башка сиз дарек бербеген башкага деле барса ошондой дарыны таба ала тургандай болсо, анда болот. Анан просроченный деп коет, мөөнөтү өтүп кеткен дарылар, же болбосо бул тааныш билиш бонус үчүн эле, болор болбос азын олак акча үчүн эле күчтүү дарыларга жөнөтпөй ушуга жөнөтсөңүз, беркинин акысына киргенс ал убакта болбойт. Ал убакта болбойт. Ошон үчүн этиятташ керек болот. Карап. Ассаламу алейкум. 5 жумалык ВК иштейт, баягындай төрөлүп калган бала дагы, бойдон түшүп калган бала. Келген кандын өкүмү нифаста эле, сураныш жооп берип коюңузчу дейт. Бизде келет ин истабана ба'ду халқихи, анда нифас болот. Жанагы бойдон түшүп калганда түшкөндүн бир мүчөсү балага окшошсо, колу же буту бир балага окшошуп турган болсо, анда келген кан нифас болот. Эч нерсе окшобой жөн эле котушкан болуп калса, анда нифас болбойт. Ал оорулуу себептен келген кан истихада болот. Ассаламу алейкум, устаз, мен түшүндө аябай көп нажас жерде жүрөм, дааратканаларда көп болом, өзүм намаз окуйм, даарат менен да жатам. Неге түшүндө даарат алам, намаз окуп адаша берем, кайрадан окуй берем дейт. Адамдарды жамандап ушактабаңыз. Адамдарды ушактаган адам, акысына кирген адам ошондой түштөрдү көрүп калат. Тем сизди антип деп айта албайбыз, бирок ошо сөзүңүзгө этият болосуз. Туугандар, сиздерден келген суроолорго биз колдон келишинче жооп берүүгө аракет кылдык. Кудайым баарыңыздардан ыраазы болсун. Кимдин суроосу жетпей калса кыжаалат болбосун. Мына атайын кенен эфир кылдык. Дагы эртең бирси күндөрдөн биз дагы эфирлерди улантмакчыбыз, суроо жооп эфирлерди, дуа кылалы. Аллах таалам баарыбызга бекем ыйман берсин, кетпестей өлөт берсин, чын ден соолук берсин, бактылуу, таалайлуу үй бүлө менен улуу ата-энелерге, кайната кайнелерге урмат көрсөтүп, кичүүлөр кызат көрсөтүп жашоону насип кылсын. Ар бирибиздин төгөрөгүбүздө, четибизде, мына ошо президентибизден баштап балагатка жеткен ар бир адамдын чөйрөсүндө ишеничтүү, туура кеңеш бере турган, жакшы сатпай турган, жакшы чөйрө берген болсун. Аллах таалам баарыбызды жалган жала, курлай доомат, айыккы соору, ушуларга окшогон жаман оорусуналардан Кудайым өзү сактаган болсун. Кудайым бул дүйнөбүздү жакшы жашап өтүүнү, жакшы өмүр, жакшы өлүм, акыретте бийик даражалар насип кылсын. Жалпы дүйнө жүзүнө мусулмандар, алардын ичинде бейиштин тилкеминдеги болгон Кыргызстан элибизге дуа кылабыз. Кудай таалам аманчылык, тынччылык берген болсун. Ва саллаллаху таала алейхи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.